Эч нерседен коркпойм, эч кимден коркпойм, себеби мен бир гана чындыкты жазганга аракет кылам, чындыкты чагылдырганга. Ак ийилет, бирок сынбайт дейт го, ошон үчүн чындыкты жазгандан эч коркпойм, тайманбайм. Кантип ушул биздин көчөлөрүбүздө, кыргыз көчөлөрүндө ушундай рэп пайда болду. Мика братан, баягыстан Каспий болуп отуруп алып караңгы студияда угуп атабыз. Бир жолу уктук, кел экинчи жолу угабыз дагы, экинчи жолу уктук анан. Ушунчалык баарыбызга жагып атат, мурашки болуп атабыз анан. Бири-бирибизди карасак баарыбыз тең жаштары дагызып ыйлап атыппыз, гана караңгыдачы жанагырда болчу экинчи жолу угуп атканда. Кыргыздар өзү мурунтан бери рэп айтып келет, анткени ушул Манас айткан деле ушул рэпке аябай окшош депчи. Мен мындай ойлойм да, Манас менен рэпти мындай вообще салыштыргым келбейт бири-бири мененчи. Манас айткандардын даражасы бийигирээк деп ойлойм да менчи. Бегиш без Баястана представить невозможно было мындай айткандачы. Баястан экөөбүз тең эки независимый, көз карандысыз рэп аткаруучубуз да. Анан экөөбүз 40 чогуу ыр жазган үчүн элдерге бир группадай сезилчүбүз. Бирок ал биз группа эмес болчу. Сезимдер ошолор каяктан алынды? Мен бир да жолу китеп окуган эмесмин да, бир китеп окуган эмесмин. Сөздөр каяктан алынат Чындап десе, элеби? ооба, эне тилде айткандай эле бул чыгарма меники, менин энекемдики. Энекем үйрөткөн тил, ошол тилде өзүм чыгарма жазам, анан бул чыгарма элдики. Себеби элде эмне болот болсо ошол нерселерди чагылдырып жазганга аракет кылам да. Саламатсыздар биздин урматтуу катталуучуларыбыз, биздин жаңы чыгарылышыбызга кош келдиңиздер. Бизде бүгүн көптөн күткөн конок, анткени ушул Бегиш байке мен канча жылдан бери жазып жүрүп, канча жылдан бери кыялданып жүрүп подкастка келет деп, анткени өзүм рэп менен алектенип жүргөндө дагы ойлочумун эле, ушул Бегиш байке менен фит жаздырам, популярный болоюн деп. Фит жаздырган жокмун, бирок бүгүн ошо фитке барабар подкаст жаздырып фит го дейм. Бул деле фит го дейм. Накта подкаст фит Бегиш болду. Кош келдиңиз. Чоң рахмат. Салам алейкум сенин көрүүчүлөрүңө. Жаңы студия дедиң, кош болсун, кут болсун. Рахмат. Ошо буйруса бүгүн сенин суроолоруңа толук жооп берип, элдин дагы маанайын көтөрүүгө, мен жөнүндө көп нерсе билүүгө жардам берүүгө аракет кылайын. Өзүм көптөн бери подкаст интервью бере элекмин, 2018-жылдан бери болсо керек. Бүгүн ошо көрөбүз кандай болот экен. Бизге ушундай даже эксклюзивный эме берген турбайсызбы? Возможность. Балким да. Балким эксклюзивный суроолор болсо, эксклюзивный жооптор болот. Жакшы, мага эме мындай деңгел берип кой, план көрүп койду да Бегиш байкечи. Жаман суроолор бербе деп. Жок, андай эмес. Жаман суроо, жакшы суроо деп бөлгөн эмес. Кызыктуу болсо эң башкысы, себеби көп ага чейин 2018-ге чейин мен 2012-ден баштап 6 жыл көп интервью бердим. Суроолорум баары эле окшош сыяктуу болор эт. Ошондон кийин аз бербей туруш керек деп койгом да. Демек сиздин өзү чыгармачылыгыңыз канча жылдан бери башталган да? Биз көрүп жүрөбүз, угуп жүрөбүз. Мен сиздин ырларыңызды өстүм десем каталашпайм да. Мен кичине кезимден бери 21 жаштамын, бирок канча сиздин ырларыңыз 9 жылдан бери дедиңизби жана? Канча жылдан бери? 2009-дан бери 15-жыл быйыл. 15-жылдан бери ушинтип рэп жазып атасыз. Мен ушу кичине кезимден бери рэп ыңгызып, акыркы каттан бери. Анан ошол убакта эле мага аябай кызыктуу болчу да. Кантип ушул биздин көчөлөрүбүздө, кыргыз көчөлөрүндө ушундай рэп пайда болду? Негизи рэп мага чейин бар болчу. Көп эле кишилер билет, акапелла, Кигас, Ошто MC Амир. Бирок мен ал кезде рэпке кызыкчу эмесмин. Биздин рэперлерди көп деле билчү эмесмин. Анан 2009-жыл, 2008-дин аягы райондо жүрүп эле балдар менен Анвар, Бека деген балар, Сау Жао деген рэпер да, үчөөбүз жүрүп күрөшүп болчу. Анан бирдеме движение кылбайлыбы дейсиң го, эми кызыктуу болот го, ар кандай жаш кезимде иштеген келе берет го. Анда окуйм, тренировка кылам, футболго барам. Анан ошентип эле сайтта отуруп, Рэп Кейджи деген сайт беле ушундай болчу, Мирлан Саткынбаевдин болчу. Мирлан Саткынбаевдин сайты болчу, ошол жерге кирип көрүп калдык, аппаратура аренда берем дегенчи, звукозапись. Бизде райондо рэперлерден Шүкүр Али бар болчу ал кезде, Mad Daddy. Экөөбүздүн мурдагы фиттерибиз да бар го. Анан башка деле рэпер жок, рэпке деле кызыкпайбыз, бирок ошол мүмкүнчүлүктү пайдалуудай көрүп, кел студия салабыз үчөөбүз, могуну арендага алабыз деп. Мика чалып, аппаратурасын алабыз. Болбосо ал учурда сиз мына рэп менен алектене элек болчуңуз жөн эле попробовать хочется. Да, мен негизи өзүм рэп окуйм деле деген ой жок болчу да. Студия ачабыз, звукорежиссер чакырабыз, акча кылабыз. Бул район Ошто району? Жок, бул микрорайон Көкжар. Бишкекте. Бишкекте уже келгенден кийин. Ооба, мен 99-жылы келгем Бишкекке. Анан аппаратураны алдык Мирлан менен чалышып, бирок студия таба элекпиз. Бир ай жөн эле аппаратура ошо Беканын үйүндө жатат. Анан жаныбыздан биздин райондон Көкжардан эле помещение табабыз, барып аны чечип алып, анан акырындан студияны куруп, ошентип рэп башталган да. Анан клиенттер, кардарлар жок болуп калган кезде мен өзүм рэп жазып баштайм. Биз жаңы эле ачылганбыз да, кардарлар жок болот да. Ошон үчүн көп учурда өзүбүз иштеп калчубуз да.
жөн тургандан көрө мен өзүм жаздырайын деп. Ооба, ырдын баары ошол кезде чыккан негизи. Жумасына 5 ыр 6 ыр жазып салчук. Мен өзүм эле ошончо жазчумун. Андан башка да абалдар бар болчу. А могул жазганыңыз бул кайсыл жактан чыкты? Анткени сен туруп эле жазып баштабайсың да. Бир кандай бир тажрыйба болуш керек. Балким кичине кезиңизден бери стихотворение жазып, алектенип. Көп рэперлердин дагы мен Jay-Z'ни уккам кичинекейимде, же болбосо Тупакты уккам, B.I.G.ни уккам дейт го. Менде андай болгон эмес. Себеби мен өзүм башка ырларга, башка жанрда ырларга кызыкчумун да. Мисалы үчүн Атабековдун Кыргызстаным деген ырын ырдачым колледжде жүргөн кезде. Ага чейин дагы айылда кичинекей кезимде историялар бар, окуялар. Байкем музыкант, атамдын эң кичүү иниси. Музыкальныйды бүтүп, мектепте музыкадан сабак берчү. Анын үйүндө аппаратура бар. Тойлорго чыгып калчу, ошол жака чыгып алып ырдачумун да. Кичинекей кезимде 2-класс болсом керек ошондо. Валериан Тик-так деген ыры бар го, часики. Ошол ырды ырдап, тойлордо ырдап жүрчүм. Андан кийин рэпке мен кичинекейимде рэп болгон эмес да. Ошол эле Боб Марли же Тупак ошол убактагы рэптеги чоң аттарды билчү эмесмин. Түрткү болгондордун бири бул ошо көчөдө жүрүп эле райондо. Ар кайсы райондон балдар келет, ар кимдин өзүнүн кызыкчылыгы бар да. Бирөө рэпке кызыгат, бирөө болсо велосипедтен трюктарды кылганга кызыгат, бирөө граффити тартат, ушундай эмес беле ал кезде. Breakdance. Же болсо бийлегендери бар анан. Ошол кезде Connection Pro деген лейбл, Мирлан Саткынбаевдин лейблы, ал жерде бүт баары бар болчу. Лёва, Баястан, ошол кезде Jax, Жетиген байкелер бар. Жетиген болгон эмеспи билбейм Connection Pro'до, бирок LZ аябай көп болчу да. Нурекеша аябай көп болчу алар. Анан ошол кезде алардын эмеси бар болчу, Long Mix 16 мүнөттүк ыр. Бишкектеги баардык мындай аты чыгып калган, жакшы окуган балдардын ыры да. 16 мүнөт созулат. 16 мүнөттүн ичинде баары бирден куплет ырдайт, анан общий бир припев бар, ушундай болчу. Ошолорду угуп эле, базар жок. Элдин баары ошону угуп жүрөт да. Анан могу ушундай аябай эме окшойт, мода окшойт деп мен да рэп ырдайм деп ошондон кийин кичине кызыгуу башталган. Бирок сөздөрүм жазганга эмне себеп болгон, ошол ойлойм, ар кимдин ырларын угуп эле, мындай болжол менен могу жөнүндө жазып атышыптыр, мен да ошондой жазганга аракет кылайын депчи. Ошондой болуп жазып баштагам го дейм. Эгер өзүмдүн туугандарыман музыканттарды же болбосо акындарды алсам, билбейм, байкем айтып калат, чоң атаң ошондой өлең айтчу дейт да. Фристайл окшойт мурдагы кездегичи. Мурдагы кезде фристайл. Ошентип ойлойм, ошол жактан балким болушу мүмкүн. На ходу сону урдуруп салчу экен да, сиз дагы. Ошондойго. Рэпке окшойт алчу. Мен өзүм деле жакшы мындай казып көргөн эмесмин, өлең деген эмне, аны илгери биздин ата бабалар кантип айтчу депчи. Бирок мына өзү айтып коет го, кыргыздар өзү мурунтан бери рэп айтып келет, анткени ушул Манас айткан деле ушул рэпке аябай окшош депчи. Ошол жерден мен бир аз мен мындай ойлойм да, Манас менен рэпти мындай вообще салыштыргым келбейт бири-бири мененчи. Себеби Манас бул чоң окуя, ал жерде эчтеке токулган эмес, чындап эле болгон окуяны чагылдыруучу эме да негизи. История, тарых. Анан Манас айткандардын даражасы бийигирээк деп ойлойм да менчи. Биз рэп дегенде ар кандай рэп бар да, жакшы рэпер бар, жаман рэпер бар, анан ар кимиси ар кандай жаза берет да. Бирөө жакшы жазат, бирөө жаман жазат, бирөө уят жазат, туурабы? Бирөө акылга сыйбаган нерселер жазат, бирөө болсо патриоттук нерселер жазат. Анан ар кандай болгон үчүн мен рэпти Манаска теңегим келбейт да. Мен да толук кошулам. Мен эми стилди айтып атам, айткан. А так сөзсүз түрдө тарых менен кантип рэпти салыштырса болот. Демек сиз ушинтип ырларга кызыгып баштадыңыз. Ушул бир күндө 6 ыр дедиңизби же бир айда 6 ыр дедиңизби? Бир күндө 6 ыр. Бир күндө. Бир күндө эмес, бир жумада. Бир жумада 6 ырдан жазып баштадыңыз. Болчу бир ыр бир күндө да. Воскресенье күнү дем алыш болчу экен, мындай айтканда. Жаздырып баштадыңыз, потом каяка жеттиңиз? Жаздырып баштап 2 ай ошол студияны иштеттик. Бир айда бир жолу Мирлан Саткынбаевдин студиясына барабыз, Connection Pro. Ага барып ижарасын беребиз да, биз алган аппаратуранычы. Ижарасын берген сайын өзүнүн ырларын таштап кетебиз толтура. Анан Black Studiо'да балдар угат, ал жерде Crystal, Nail, Mad Dog ошолор иштечү. Алда эле чоң база болчу да. Black Studio'га баргандар өзүнчө клиенттери бар болчу, Connection Pro'га баргандар өзүнчө клиенттери бар болчу. Бөлүнүп. Биз анан бул жактан чыгабыз, Көкжардан. Бизде клиенттер деле көп болчу эмес, бирок бизде жакшы азыркы учурга чейин деле келген рэп аткаруучулар бар да. Чогуу биз менен ошол студияда болгон. Биз өзүнчө Click-Clack деген лейбл болчубуз. Анан ошентип Мирлан Саткынбаевка ырларды таштап кетчүбүз, Black Studio'га таштап кетчүбүз. Black Studio'га 2 жумада бир жолу барып калсак, сразу жаңы көп ырларды алып келебиз да. Алар угуп, деп Эрлан эмелер, Нелдер угуп таң калышып,
кээде Black Studio анан ошентип Black Studio менен балдар менен кызматташа баштадык. Чогуу ырларды жазып, ошол жерде жазылган ырлар да бар да илгери. Ал кезде сен айткандай эле акча жок, өзү записке акча издеп жүрчүбүз. Анан кээинки ырлар бар, мындай бирөөнүн атына арналганчы. Ошолорду мен мындай кылчумун да, үйдөн ыр жазып туруп, анан 350 сом запись болчу. Ал даже клип-клакка чейинки окуя экен да. 350 сом. 350 сом. Анан ошол акча жок болгондуктан девушкасы бар досторума барып, сүйгөн кызы, курбу кызы бар досторума барып, сенин кызыңа ыр арнабайлыбы, кел мен жаздырып берем деп. Сен болсо записти төлөйсүң дейсиң да. Давай деп ал 350 сом берет. Барып ырды жазам да, башына кыздын атын кошуп коем, тигинин атын кошуп коем. Болбосо өзүңүздүн ырыңыз. Ага, ал записти жиберем. Анын аттары жок записти өзүм алып ыр сыяктуу кылып чыгарып. Слушай, я тут подумала, тут парни ради девушек там песни сочиняют или еще что-то делают. А ты что делала ради меня? Не, если реально так подумать, тут даже за кофе я заплатила. Ты ни разу не говорил, что меня любишь. Ты меня вообще любишь или нет? Не, реально, все, что я помню, это были одни оправдания. То у тебя кошка умерла, то собака, то там какое-то седьмое колено, блин, родственник. Не, ну, серьезно говоря, ты же мне ни разу ничего такого не дарил, не говорил. Ты знаешь, Сейчас, подожди. А вот. Ты сейчас серьезно? Иногда слов слишком мало, чтобы проявить свою любовь. Серёга, Да, ты не говори. что такое вообще? Я знаю, как исправить ситуацию. Сейчас я адрес кину, ты побыстрее приезжай только. Руку, а? Да, иду сейчас. У тебя чё? Хорошо, жду, давай. Сейчас, 5 минут. Иногда слов слишком мало, чтобы показать свою любовь. Ведь за мужчину говорят дела, а не слова. От души, брат, выручил. Давай, Давай. проявляйте любовь вместе с Сонун Белек. Андан кийин клик-клак ачылып, жанагы окуяга кайра кайтып келсек, клик-клак ачылып, анан ырларды бере бергенден кийин Мирлан чалат мага. Мирлан Сатынбаев чалып, ушундай кел чогуу иштешпейли, Connection Pro келбейсиңби, жакында концерт кылабыз. Чоң отчетный концерт болгон, Connection Pro'нун 1 жылдык концерт беришчү, отчет кылчу. Ошо экинчи отчетный концертте мен барып ырдап, бүт көк жардын баары келип, Жана эмеби? Бир видеодагы бар го, бир караңгы бир мындай проходто алга бастырдайбыз ошол жерде баястан өтөбүз. Элзи Пайкеде бар болчу белем. Же трое разных беле. Сиз айтор барсызда мындай караңгы бир темный кадрда мындай рэп окуп атканыңыз. Мен ал сен клип жөнүндө айтып атасың го, же концерт жөнүндө? Жок, концерттен кийин мындай клип сыяктуу да, как интершум сыяктуу бир жазылып калган бир видео бар да. YouTube'да. Балким ал ыр болсо керек, не остановить деген. Long mix сыяктуу, бирок мен ал жерде рэпим жок болчу, мен жөн эле клипке тартылган барганбыз. Сыртында тургансың. Точно. Көп рэперлер болуп бир мындай студиянын ичинде туруп тарткан эме бар. Рэптен сырткары мен окучумун, юридикалык колледжде окуп, анан практикага чыгып, өзүмдү балким ошо бир кызматкер болом дегенде, же милиция кызматкери болом, же болбосо прокуратуранын кызматкери болом деп көбүнчө ошол жакта жүрчүмүн ал кезде. Анан 2-3 задержанияга чыгып, ал меники эмес экенин билип, ал жактан кеткем да. Кадимкидей задержание барып туруп. Кадимкидей бир эмес, 2-3 жолу баргам. Чоң задержаниелерге баргам, анан ага чейинки мындай кичинекей мелочьтерди айтпай эле коем, бирок ошолор деле мындай аябай таасирин тийгизет экен да. Мисалы үчүн, жок, мен мындай адам боло албайм. Ал жакта бир аз мерезирээк, анан мыкаачыраак болуш керек да, себеби чындап эле урууну же болбосо бирөөнү өлтүрүп койгон кишини кармасаң, сен аны жөн эле сага киши айтып койбойт да, мен кылдым депчи туурабы. Өзүнүн мойнуна ала албайт да оор кылмыштычы. Ошон үчүн дайыт этиш керек, эрки жерден сөз чыгарыш керек. Ошо мен андай кыла албайт экенимди билип, толук ошо окуу жайдан кетип, мисалы үчүн ал кыялды башымдан алып койгом да. Ошол кезде мен толук деле рэпер болом деп ойлогон эмесмин, рэп аткаруучу болом деп, бирок 3 жылдай, 4 жылдай жүргөм, иштебей эле музыка менен алектенип. Көп деле акча тапчу эмесмин. Тапкан нерсе ал кезде деген эми биз выступлениялар деле болчу эмес да.
тойго деле эч ким чакырчу эмес, концерттер бир жылда 2 концерт кыласың. Бир аз проекттер жазып койчумун, ырчыларга сөз жазып берчүмүн. Ошентип жүрдүм 3-4 жыл рептен финансовый жактан эчтеке болгон эмес да. Кыйналгансызбы? Ооба, албетте кыйын болгон. 4 жылдан кийин эмне болду өзгөрүп турган? 4 жылдан кийин көбүрөөк ырлар хит болду. Элдер жалпы чоң калың элге таанылып баштагандан кийин тойлорго чакыра баштады. Кайсы ырлар ошол учур жана акыркы каттарбы же бул башка? Эң биринчи чыгарма радиого чыккан чыгарма Жалгызым. Жалгызымдан кийин акыркы кат чыккан. Керексиң мага бар болчу. Эркелеп деген чыгарма. Ошол чыгармалар менен тойлорго баштаганбыз. Акырындан акча келчү, Москвага барчык, Россияга аябай көп барчык ошол кездечи. 2 айда бир жолу барып жүрчүк да. Баясынан экөөбүз. Толтура жолу Москвадагы уюштуруучулар эл чогулта албай калып, гонорарыбызды бере албай калып, ушундай учурлар аябай көп болчу ошол кезде. Бирок эми Россияга, Москвага чейин концерттериңиз жеткен бул выступлениялар, бул деңгээлде мындай айтканда. Негизи ошондой көрүнчү аябай чоң деңгээлде, Москвага каратабыз ырдаганы. Барып Москвада көчөдө калып, организатор уюштуруучулар кетип калып, концерт бүткөндөн кийинчи номерлерин өчүрүп коюп жок болуп кетишкен учурлар болчу. Ал кезде ушундай кичине бир аз кыйыныраак болчу. Бирок Кудайга шүгүр дечик да, себеби буга чейин эле Москвага эмес, Бишкекте бир жерге чакырчу эмес да биздичи, бир иш чараларга. Ошол учурда мен акыркы кат деген ыр аябай таасир эсимде да. Бул мына менимче биринчи мындай креативдүү клип болгон да. Пианинону күйгүзүп, гүлдү күйгүзүп, ырлап ушул окуялар. Бул эми ал учурда андай нерсе жок болчу, чын айтканда. Рэп болсо бул жөн эле мындай бир видеодо рэп окуп атасың, чёмно-белая картинка. Сиздер каяктан ушул стилди көрүп, каяктан ушул креативдүү элементтерди көрүп, каяктан ушул ой келди ушундай кылыш керек экен деп. Анткени бул дагы сизде айырмаланып турган нерсе болду да башкаларга караганда. Бул толук Миканын идеясы, Мирлан Саткынбаевдин идеясы. Клип Эркин Кыштобаев бар болчу, чогуу. Бир студияда иштечүк ошол кезде. Заманбап ал кезде мындай Заманбап деле дечү эмесчүк, бирок ошо Connection Pro'нун калган балдары болчук да. Мындай бул болчу до Заманбапка турбайбы, Заманбапка чейин болуп. Заманбапка чейин Connection Pro'нун аягында балдар ар ким өзүнчө иштеген кеткен да. Трое разных болуп, Лев, Джека, Тарас үчөө кетти. Калган балдар да өзүнчө кеткен, Геркли рэпти таштап койгон, мисалы үчүн Жанат деле музыканы таштап койгон туурабы? Жакс Байкебиз. Жакс. Ошол кезде анын өзүбүз калып, калган балдар чогулуп ушундай иштеп баштаганбыз да. Келгиле жаңы деңгээлге чыгайлы, рэпти көбүнчө элге жеткизели депчи. Мисалы үчүн ага чейинки рэптер жөн эле репрезент болчу да. Мен көчөдө мындаймын, андан тигиндеймин дегенчи. Анан сүйүүлөрдү жазып, более коммерческий ырларды жазып, анан радиолорго түшүп, телеканалдарга чыгыш керек болуп, себеби рэпти жайылтыш керек, өзүбүздү элге таанытыш керек болгон да ошол кезде максат. Мындай айтканда максатыңыз рэпти элге жайылтуу болгон экен да ошол учурда. Заманбап деген сиздин тобуңуз аябай эле популярдуу болуп кеткен. Анын баардыгы билет. Эми бул билбеген адам жок. Мен сөзсүз түрдө ишенем. Баардыгы укчук Заманбап дегенде эле сразу эле эске Каспер Байке, сиз баардыгы келип туруп, эни тил деген ыр азыркыга чейин бул эми хит да. Актуалдуу ыр. Актуалдуу ыр. Ошол Заманбап кантип пайда болду? Заманбапта балдар кантип топтодуңуз? Кайсылы даже ушул ар кайсы Каспер Байкелер кантип ушул Заманбапка келип калды? Ошолор баарына кызыктуу да магачы. Заманбап ошентип баястан экөөбүз иштеп жүрдүк, Мирлан Саткынбаев болуп, анан Гагаринада студия снимать этчүбүз. Ал жерде деген үй, анан жанында времянкасы бар болчу. Времянкасы студия болуп жасалган. Үйдүн ичинде болсо дагы бирлерди киргизиш керек болчу да. Ошол полный эки үй менен времянканы чогуу алабыз дагы. Үйдүн ичинде Азамат Такырбашев, Бекзат Пирматов, Рыспек Бокеев, Мирлан Саткынбаев отурушат. Азамат Баке музыкасын жасайт өзүнүн кардарларына, анан биз менен да чогуу иштеше турган болуп. Микалар биздин проекттин видео рядын карайт, анан өздөрүнүн заказдарын кыла беришет. Офиси да. Биз болсо студияны алып, ошол жерде ыр жазмай болобуз. Аяка Трое разныктагы Белый менен Джекаджо да келет, Каспер келет, Шүкүр Али бар болчу ошол кезде, Саужао, анан Ринбой, битмейкер бар го, биздин көп ырларын ошо Заманбаптын битин музыкасын жазган да, мындайча айтканда. Ошол жерге чогулуп, альбомду жазабыз деп чечип, жарым жыл го дейм, жарым жылдын ичинде альбом жазганбыз. Альбомдун ичинде байкасаң, пианинолор көбүнчө окшош да. Ооба, мен байкагам. Анын себеби ошо Азамат Баке биздин жаныбызда отурчу. Бир ырды алып эле алып кирип туруп, эне тил болсо керек. Азамат Баке майка пианино ойноп бербейсизби дейбиз. Анан эне тилге бир 5-6 пианино ойнойт.
бир пианинаны энетилге кошобуз, экинчисин ыйлап деген ырга кошобуз, үчүнчүсүн бир күнгө кошобуз. Ушинтип бир эле проектти алып чыгып алып 3 жыл жасап койгонбуз да. Анан башка ырларды дагы чогултуп, заманбапты негизи эле көп бир жылдай иштегенбиз алардын үстүнөн. Бирок запись учурлары ошо жарым жыл болгон да. Жарым жылдан кийин заманбапты бүтүп, реклама кетирип, чоң проект болчу ошол кездечи. Эми азыр андай проекттер көп эле. Масштаб жагынан айткандачы, мисалы үчүн шаарга чыгып реклама кылып, баннер илип, маркетологдорду кошуп иштеткенчи. Азыр антпесең болбойт го. Ал кезде көп киши андай кылчу эмес да. Ошондой бир проект кылабыз деп иштеп, анан заманбап альбомду жазып аткандагы эң жылуу сезимдер, эң жылуу учур бул энетил даяр болгондо го дейм. Эка Эрнест фамилиясын унутуп, Эка братан бар го. Эка музык. Ал жерге барып энетилди жазабыз, калктын баарын жазабыз, анан да бир эки чыгарма жазганбыз да, именно заманбапка тиешелүү. Заманбаптан тышкары дагы Эка Рекордс менен аябай көп кызматташчубуз. Ырчылардын тексттерин жазып берчүмүн мен. Анан ырчылар менен дуэт совместка чогуу ырларыбыз бар турабы, Назгүл Токтокунова менен. Ошол кездеги ырларды эстесек. Анан Эка братанга барып жаздырабыз энетилди. Анан энетилди бүтүп бизге интернет менен жиберет. Мика братан баягыстан Каспий болуп отуруп караңгы студияда угуп атабыз. Бир жолу уктук, кел экинчи жолу кылабыз, экинчи жолу уктук. Ушунчалык баарыбызга жагып атат, мурашки болуп атабыз. Бири-бирибизди карасак, баарыбыз тең жаштары дагызып үйлөп атыппыз, гана караңгыда жанагырдыпчы экинчи жолу угуп атканда. Аябай сонун жылуу сезим да. Ошо Мирлан Саткынбаев, Мика братан менен экөөбүз чалышып калганда ар дайым заманбап жөнүндө ошо илгерки өткөн чогуу иштешкен учурларды эстесек, ошо заманбапты эстеп, дагы эле ошондой болсоң да, мурашки болуп ыйлаган келипчи. Ыр ушунчалык маңыздуу, ушунчалык сонун болуп, ушунча ыйлап баштадыңыздарбы ушул? Баары чогуу окшойт. Ырдын мааниси дагы ошол кездеги учур, мисалы үчүн ырды угуп, ошол учурду ошол кезде эстесе болот. Мисалы үчүн өзүбүз жөнүндөчү, өзүбүз үчүн кантип кыйналып жүргөнбүз, кышында болчу, тоңуп, клиптерди тартып, кандай күндөрдү чогуу өткөздүк десем болот да. Баястан, Мирлан Саткынбаев, Каспер болуп ошол кезде. Ал учурда жакшы жашап калдыңыз болуш керек, мына популярдуулук сезип. Популярдуу болуп, бир аз тыйын дагы түшө баштаган ал кезде. Бирок эми азыркыдай эмес, албетте. Азыркы деп мен өзүмдүн абалымды айткым келбейт. Азыркы шоу бизнесте жана репортисттер таап аткан акчага салыштырмалуу асма менен жердей болот. Бирок ал кезде мисалы үчүн $200 чыгып бир тойлорду ырдап келчүбүз. Ал биз үчүн чоң эле акча болчу да. $200 башталды. Анан кийин заманбап эмнеге чачырап кетти? Ошо жакшы кетип бараткансыздар, жакшы көп ырлар чыгып аткан. Менимче ойлогом да, бул көп эле жыл иштешет болуш керек. Булар жакшы темпте кетип баратат. Бир заматта эле чачырап кеттиңиз. Ошо чачырап кеткенге чейин сиз дагы мындай совместный ырларды бир аз башкача жакка, башка жанрга кетип бараткандай болуп сезилген да, мындай ырчылар менен фит көбүрөөк болуп баштаган да. Ошол эле Мирбек Атабеков менен Айтчы 2014-жылкы ыр, ага чейин, заманбапка чейинки. Анан заманбап чыккандан кийин негизи биз баарыбыз чогулуп ошол проектти кайра өөрчүтүп кылсак жакшы болмок. Бирок азыр деле кеч эмес деп ойлойм. Мисалы үчүн ошол кездеги биз анда деген эгинди данегин салганбыз. Азыр өсүп чыкты да. Азыр эмени кайра мөмө жемишти чогултса болот деген учур деп ойлойм менчи. Демек бул мындай эми интрига берген турбайсызбы? Жакында балким дагы чогулсак болот деп туруп. Почему бы и нет десе болот да. Биз пендебиз да, баарыбыз ар кандай иштерибиз менен алек болобуз, кээде бири-бирибиздин арабызда түшүнбөстүк болот. Биздин чачырап кеткенибиздин себеби баарыбыз тең үйлөндүк, үй бүлөлүү болдук. Анан чыгармачылыктан башка дагы ишке кириш керек болуп калды. Башка да жумуштарды кылыш керек. Ошентип эле мындай негизи адам менен адам сүйлөшпөй баштаса эле алыстап кете берет да. Сөзсүз уруш керек эмес. Сүйлөшпөй баштасаң эле алыстап кете берет. Коннект жок болуп баштайт. Коннект жок болуп баштайт. Багыттарың, мисалы үчүн максаттарың эки бөлөк болушу мүмкүн. Ошол себептен ойлойм мен биз чачырап кеткенибиздин. Тарап кеткенден кийин сиз өзүнчө рэп жазып баштадыңыз, бирок режер болуп калган мен байкашым боюнча, редко. Ошол өзүнчө болуп калып калгандан кийин кандай сезимдер болгон? Өзүнчө мурун сиз постоянно көрдүңүзбү? Connection Pro көп жигиттер менен мындай районский движухта көп балдар. Бул эми кандай болсо да мындай колдоо да. Мындай чогуу бир группада жүргөндө өзүң да мындай духуң көбүрөөк болот го, мен балдар менен деп. Жана ошондой эле
көп музыканттардын рэперлердин арасында жүрсөң, рэпке да жакын болосуң да, ырга да жакын болосуң. Чогуу бир максатыңар бар, көз карашыңар бар. Единомышленники мындай айтканда бир багытты караган адамдар. А бирок жалгыз калганда бар кимиси жалгыз бөлүнүп кеткенде кандай сезимдер болду? Биринчи ойлор, кыйынчылыктар? Чынын айтсам, эч кандай кыйынчылык болгон эмес. Анан мен ойлойм, ошол кезде баарыбыз тең мындай өскөнбүз. Жалгыздан иштегенге даяр болуп калганбыз деп ойлойм да. Ошондуктан эч кандай жалгыздык же болбосо бирөөдөн поддержка күткөн эме учурлар болгон эмес да. Бирок ошол кезде деле чогуу сүйлөшчүк, чогуу ырдачук, концерттерге барчук. Эркелерде фиттер болуп калчу. Кээде фиттер болчу. Балким элге ошондой сезилиши мүмкүн. Булар ажырап кетти, өзү ар ким өзүнчө иштеп жүрөт депчи. Бирок эменин артында, сахнанын артында биз баягыдай эле чогуу кээде чалышып калып бир жерде отуруп Sony ойноп ушундай эле учурлар болчу. Sony кандай ойнойсуз? Азыр ойной албайм. Ойной албайсыз? Dota 2. Мен ойлотпайм, мен просто FIFA-ны жакшы ойнойм да. FIFA-ны тутмакмын деп коркутайын деп аткам да. Жок, балдар азырга чейин ойнойт экен, бирок мен мурда ойночумун. Андан кийин 7-8 жыл ойнобой калгам, Dota 2 ойнойм үйдө, бош убактым болуп калса. Сиз Dota ойнобойт белеңиз? Макул. Дотаны ойногон адамдар өзү эме дейт го, мындай акылдуураак болот, башкачараак болот деп. Билбейм, Dota ойногондор негизи көп эле. Биз Жетиген, Арсен, Мирлан Саткынбаев, Бокеев көп элебиз Dota ойногондорчу, кээде чогулуп ойноп коебуз. Мен билем, Зипайке Дотанын биринчисин ойнойт. Биринчисин ойнойт. Жетиген экөө биринчисин ойноп, экинчисин ойношчу эмес да. Анан кийин экинчисин признавать этпейт барго. Жок, ал графика алып кеткен депчи. Көндүрө албайсыздар, бул кызыктуу окуялар экен. Балдар менен чогулуп жүрдүңүз, өзүнчө рэп баштадыңыз. Менимче, ошо канча жылдар болуп калды Заманбап тараган? 15 Заманбапты жазсак, 16-17 иштеп, 18ден баштап го дейм. 18ден баштап. Бирок мен билишим боюнча тарагандан кийин дагы Баястан байке менен фиттер боло берчү. Баястан байке менен Заманбапка чейин, Заманбаптын учурунда, Заманбаптан кийин дагы кандайдыр бир дуэт болуп калганда, Бегиш без Баястана представить невозможно было, мындай айткандачы. Баястан байкени өзүнчө же сиз өзүнчө ырдап жүргөнүңүз такыр элестете алчу эмесмин да. Бул эки сөзсүз түрдө чогуу бир ырдабыш керек деген ой болчу да. Бирок бир учурда ал да болбой калды да. Баястан байке башка бирөөлөр менен фит кылып, сиз Геркелерде өзүнчө ырларыңызды чыгарып баштадыңыз. Ошол учурда ойлогомсуң, эмнеге мындай болуп калды? Вроде мына Биаги Эншпиль деген бар го, ошондой эле бизде Бегиш Баястан деп мындай ойлор бар болчу да. Эмне болуп кетти ал учурда? Негизи мен мындай ойлойм да, Баястан экөөбүз тең эки независимый, көз карандысыз рэп аткаруучубуз да. Анан экөөбүз 40 чогуу ыр жазган үчүн элдерге бир группадай сезилчүбүз. Бирок ал биз группа эмес болчук. Жөн эле эки көз карандысыз рэп аткаруучу, чогуу иштечүк. Чогуу ырларды жазчубуз. Ошон үчүн элдер ошентип группа деп ойлоп алгандан кийин, биз кийин экөөбүз чогуу ырларды жазбай, өзүбүз ар кимибиз өзүнүн жолубуз менен кеткен үчүн элдерге ошондой сезилиши мүмкүн да. Көбүнчө рэп аткаруучулар ушул Заманбаптан кийинче популярдуулугу төмөндөдү да, ырдын угуулары да төмөндөдү. Бирок сиздики төмөндөгөн жок. Сиздики тескеринче өсүп баштады. Герки ырларыңыз, жаңы хиттерди жаратканга дагы күчүңүз жетти десем болот. Эмнеге мындай болуп калды? Неге Геркелерде не получилось, а сизде бар болуп кетти? Чынын айтканда анын себеби бир эле го дейм. Себеби мен автор болчумун да. Көп чыгармалардын автору мен болчумун. Өзүңүз жазганыңыз үчүн? Мен жазган көп чыгармалар бар ошол кездегичи. Баястан экөөбүздүн, Каспир менен жазган ырларда. Ошолордун арасында. Андан кийин мен деле улантып кеттим, бирок Баястан деле жазып жүрбөй өзүнүн чыгармаларын. Каспир деле жазып жүрөт. Мен ойлойм, ар кимдин өзүнүн угармандары бар. Герки угармандарга мындай сезилиши мүмкүн да, мисалы үчүн Заманбап тарагандан кийин тескерисинче Баястан алдыга чыгып кетти, Бегиш менен Каспир калып калды депчи. Геркилерге мисалы үчүн Баястан менен Бегиш жок эле, Каспир сонун угулат депчи. Мен ойлойм, ар ким өзүнүн угармандарын таап кетти деп. Менимче ошол учурларда Улукман Апалар пайда болуп баштаган болчу, э? Ошондо мен бир ырыңызды уктум эле, сиз, Улукман Апа, анан дагы Каспир беле? Каспир, Баястан, Шоро да. Шоро. Ошол учурда чогуу угуп калгам. Орусча кыргызчаны аралаштырып, ал учурда мындай өзгөчө болчу. Кандай сейрек кездешкен нерсе. Сейрек кездешкен нерсе кантип болуп кетти деп. Сиз мен байкаш боюнча ушул тенденция келип жүрөт го, мындай аралаштыруу, же дагы бир мындай музыканын жаңы бир стилдери, ошолордун баарын автор болгондуктан мен түшүнгөнүм боюнча ошондо дайыма жаңы нерселерди өзүңүзгө алганга даяр болчу экенсиңиз, э? Балким ошон үчүн мен азыр деле айтсам, мисалы үчүн дайыма бир 30га жакын чыга элек ырларым бар жүрөм да. 30га жакын. Эгер мисалы үчүн азын айтканда. Дайым чыгармалар бар, күндө эле жазып берем кээдечи.
бирок арасынан тандап жакшыларын чыгарыш керек. Мурда жазгандырын баарын эле чыгара берчүмүн, азыр көп өзүмө мындай самокритичный болуп, орусча айтканда көп чыгармалар чыкпайт го дейм. Менде могул ушул жерден подкаст эми элдерге пайда алып келчү нерсе да ушул жерден чыгармачылык жөнүндө суроо бергим келип турат. Өзү чыгармачылыкта кандай бир көйгөй бар да, сен кечке бир нерсени стабильно кылыш оор. Анткени бир учурда сага ушул вдохновение келет, бир учурда жок болот, анан ушинтип өйдө төмөн боло берет да. Бирок ушул стабилдүүлүктү карманыш үчүн, ушул чыгармачылык сенден дайыма чыгып туруш үчүн кандайдыр бир жолдору барбы же кантип? Менимче сиз эң стабилдүү рэпер болдуңуз. Канча жылдан бери стабилдүү, жыл сайын по-любому ырлар чыгат да. Ошол стабилдүүлүккө, чыгармачылыгың өчпөгөнгө эмне жардам берет? Негизи бул суроо боюнча мен мындай ойлойм да, адам биз өсөбүз да. Өсүп баратканда, мисалы үчүн ар кандай, мисалы үчүн быйыл мен бир жумуш жасасам, эмки жылы башка жумуш жасашым мүмкүн туурабы? Себеби аң сезимим өзгөрөт, өзүмдүн көз карашым өзгөрөт, айлана чөйрөм өзгөрөт. Ошол кезде кээрки адам чыгармачылыктан алыстап кетиши мүмкүн да. Эгер башка багытта иштеп кетсе, мисалы үчүн рэпер болуп келатып эле банкир болуп кетсе, анын уже чыгармалар окшошпой калат да. Себеби анын күнүмдүгү ошо санагандар менен, акча менен өтөт да, банктагы жумуштар менен алектенет. Бирок ошол кезде деле, мисалы үчүн чыгармачылык, инсан сенин ичиңде көп болсо, сен ошо банк менен сандар менен аралаштырып рэп окуп кете беришиң мүмкүн да. А кээрки адамдар андай кылбайт да, чыгармачылыкты таштап коюшу мүмкүн. Мен ойлойм, стабилдүүлүктүн себеби ошондо эле го дейм да. Адам канчалык чыгармачылыкка жакын, ал нерсени өзүнөн алыстатабы, алыстатпайбы? Эгер алыстатып койсоң чыкпай калат, жакын ар дайым өзүң менен алып жүрсөң чыгат деп ойлойм да. Сиз ушул чыгармачылыктан алыстабаганга тогуз жолдорун табыпсыз. Сиз ошондо дагы канча убакыттан кийин бир Америкага кетип калгансыз учур. 2021. 2021 жеңем аркылуу, жеңем иштеген үчүн беле, эсим боюнча. Жок, ошол жерде жашап чоңойгон. Мен Америка негизи өзү барганга мындай каалоом деле жок болчу да. Ошол кезде билем, көп киши Америка барам деп жүрчү. Мен болсо, жок, Американы не кыласыңар деген көз карашта болчумун. Кийин мен турбайсызбы? Кийин жубайым менен кезигип, экөөбүз үйлөнгөндөн кийин көп ал менен сүйлөшүп, Американы көргөн кызыккам да. Барып көрүп, тил үйрөнсөм депчи. Барып сиз эми ал жакта чыгармачылык эмес да башка бир иш менен иштешиңиз керек болду да. Сөзсүз. Ким болуп иштедиңиз, кантип иштедиңиз? Машиналар эле чыга берет го тарыхчаларда. Негизи машинелер менен байланыштуу жумуш кылам. Ал жерде дилер лицензиям бар, дилердик аукциондордон машина алып чыкканга доступ бар да. Ошон үчүн машинелер менен көп стористе тарыхчалар чыгат. Өзүм жашоом дагы Америкада көбүнчө байланыштуу болду. Эмелерде да, керки ырларда дагы бир машиналарды кошуп, тексттериңизге байкагандар байкады болуш керек, эгер жакшы уккандар. Жаш айтып атпайм, жашооң кандай болсо ошол нерсеге, ошол багытта рэпиң дагы, эгер рэпти улантсаң, сөздөрүң дагы ошого байланыштуу болуп калат. Бул мындай дагында чыгармачылыкка дагы бир дем берет экен да, керек болсочу. Өчпөгөнгө да жардам берип, демде берет. Дагы ушул чыгармачылык боюнча дагы бир тема бар. Өзү чыгармачылыктар, эми баарыбыз чыгармачылык адам болгондуктан эң башка дагы бир көйгөйлөрдүн бири бул акча маселеси да. Акча стабилдүү эмес. Ошо жумуш сыяктуудай. Бирок сиз азыр стабилдүүлүккө чыктыңызбы? Деңгээлге жараша го дейм. Эгер мисалы үчүн чыгармачылыкта 15 жыл жүрсөң, сен билесиң да, кайсыл жолдор аркылуу акча тапса болот. Чыгармачылык менен эле. Ошол рычагтарды колдонсоң акча тапса болот. Эгер колдонбосоң болбойт. Могул жерден балким биз жаш ушу чыгармачылык менен алектенип келген балдарга, ушул биздин көрөрмандарга бир пайда тийгизип кетели. Кайсыл жолдор бар? Элестетели, мен чыгармачылык адаммын. Чыгармачылык менен бул видео тартамбы, ыр жазамбы, чыгармачылык менен алектенем. Мындай кыскача айтканда. Чыгармачылык менен алектенем, бирок мындай просмотрлар бар, элдер кызыктуу, мындай креативдүүмүн, бирок акча таба албайм. Не кылса болот? Негизи ар бир адам индивидуалдуу да. Анан мен өзүмдүн көз карашымды айтсам, аны башка адам кыла албашы мүмкүн да. Бирок сиздин көз карашыңызды мындай айтып көрөлү, элдерге балким керектүү. Көз карашымда, мисалы үчүн, азыркы ойлору менен бөлүшсөм, азыр концерт кылыш керек. Мисалы үчүн, атыңды чыгарган болсоң, концерт коюш керек. Мен азыр өзүмө максат коюп атам, дүйнөнү кыдыргангачы. Ар кайсы чоң шаарларга барып, башка өлкөлөргө барып концерт койгон. Ошол максатта меники ошону көздөп атам. Концерттер аркылуу акча тапса болот.
азыр себеби элдер да концертке көп барып баштады, кызыгуусу пайда болду да. Мурда концерттер кандай болчу? Чыгып эле плюсту коюп эле көп киши ошентип ырдай берчү да. Элдер деле музыканы түшүнгөн эмес, барып эле отуруп кете берчү. Көп эл барчу эмес. Азыр болсо элдер музыкага жакындады. Рэп мурдага караганда популярдуу болду. Эң популярдуу болду десек туура болот. Ооба, антсек деле жаңылышпайбыз. Ооба. Кыргызстанда гана эмес, дүйнө жүзүндө мурдараак болгон Кыргызстанга эми келип атат десек болот да. Рэптин азыр өнүгүүсүнө байланыштуу акча дагы көбөйүп атат, индустрия өсүп жатат. Анан дагы бир сонун байкаган нерсем, ушул Америкада жүргөндө сиздин чыгармачылыгыңыз бир нече өзгөрүлдү. Стили, чынын айтсам, мага ошол сезимдер сезилбейт да. Сен биринчи адам эмессиң. Баары эле айтат. Стилим Америкага баргандан кийин ырларымдын стили өзгөргөнү же ушул сыяктуу суроолор боюнчачы мага ал көп деле сезилбейт. Чынын айтайын, илгертен баштап азыркы убакытка чейин көп деле сезилбейт. Кайсыл учурда кандай ырлар болгон, мисалы үчүн айтып атпайсыңбы, заманбап бүткөндөн кийин сиздин ырларыңыздын багыты да өзгөрдү депчи. Илгери эле ошол ырлар менин оюмда бар болчу, бирок мен мисалы үчүн атактуу боло элегиле чыгып алып элдерге бирдемени үйрөтүп же болбосо бир социалдык көйгөйлөрдү козгосом, мен эч ким деле билбейт, менин атым жок, артымда ырларым жок, чыгармачылыгым жок. Балким ал ырларды эч ким укпай коймок да. Биринчи коммерциялык ырлар менен атактуу боло алып туруп, анан өзүңүн оюңдагы нерселерди жазсаң, элдер угат да. Мындай айтканда, ошол ырларыңызды дайындап жүргөн турбайсызбы? Мындай бир негизи ойдо бар болчу мурда эле. Биз 2010-жылдары, 2009-жылдары деле мындай социалдык көйгөйлөрдү козгогон чыгармалар бар да. Ошол кезден бери уккан угармандар билет да. Бирок ал кезде анан кийин өтүп туруп рэпти популярдуу кылып, өзүбүздүн атыбызды чыгарыш үчүн көбүнчө коммерция жазыш керек болду да. Радиого, телевиденияга өтө турган ырлардычы, мындай айтканда. Бул менимче азыр жаштарга да бир сонун бир кандайдыр бир советтер, ушинтип өзүңүн чыгармачылыгың популярдуу болуп акча табыш үчүн. Популярдуу болуп өзүңдүн көз карашыңды элге билдирүүнүн бир жолу десек болот. Сизде ошол жакшы тема, башка сурооюн берейин деп аткам, бирок ушул багытты уланта берели. Сиздин ушул социалдык ырларыңыз мага аябай жагат. Ошол эле акча колдун кири, сымба, ошол эле жана саясат чыгарма эң актуалдуу болгон, жана ошо карантинде бүтүп, сиздин жанагы саптарыңыз барго, ошол канча 500гө айлык көтөрүлдү деп түнөдү. Карантин учурун чагылдырган чыгарма. Эң оор учур ошол ырдай мен жүрөгүмдө калган, анткени ошол ырда чындап эле аябай мындай жаман ойдосуң, биз баарыбыз үйдө отурабыз, тунчугуп айткандачы, анан ушул ырга келгенде ооба чындап эле саясатчылар депчи. Сен канчалык атактуу болсоң, сен сөзүң, айткан сөздөрүңө өзүң жоопкерчилик аласың да. Ошон үчүн сөздөрдү албетте ойлонуп айтыш керек. Эч кимге мындай түз айткан сөздөр болбош керек, бирок эч качан корккон эмесмин. Мисалы үчүн бирөө мени жаап салат же бирөө чалат, эртең чалуулар болот деп эч качан корккон эмесмин. Кудайга шүгүр, бир да жолу андай болгон эмес. Чалган эмес, жана саясаттан кийин да чалган эмес. Тескерисинче саясат чыккандан кийин, саясат бул мындай чыгармада, албетте элдер баары кыйналып турган, мен айткан сөздөр бул ар бир кишинин ошол кездеги мындай кээрки сөздөр десем болот да, ошол кездеги жашоосунда болуп аткан учур да. Анан ал ыр чыккандан кийин мен бир ай болгон ушундай ошол ырдын эффекти көчөдө жүргөндө тааныбаган булусу, кичүүсү, шаардыгы деле орус сымал балдар келип алып деле, братан, вот респект тебе за песню «Саясат» депчи. Мен башка ырымды билбесе дагы ошо саясатты билген угармандар көп. Бир гана алар эмес, чет өлкөлүк рэп аткаруучулар дагы мен бир эле ырымды билет. Кайсыл ыр десем ошол «Саясатта». Мисалы үчүн «Масло черного тмина». Мен биринчи жолу жолугуп сүйлөшсөм, брат, я вот эту песню знаю, где ты на мотоцикле. «Саясат» десем, да дейт. Москвада концерт коюп атканда Бакыр алар чакырып коюптур, анан келип гримерка жакта эле отурушту. Мен ага чейин жолуга элек болчумун, анан саясат болуп атканда чыгып атайын сахна жактан саясатты угуп анан кайра киришиптир да. Ошолорду укканы чыктык сахна жакка дейт. Зал жаккачы. Саясаттын ушундай эффекти бар. Анан көбүнчө саясатчылардан мактоолорду уккам мен. Мактоолорду тескеринче. Менимче мен ойлогом, аттарын айтпай эле коеюн, бирок көп эле киши болчу да. Атактуу эле, аты чыккан эле ошол кездеги жогорку кеңештин депутаттарынан алкыштарды уккам. Саясатчылардын атын атаган бул азыр мындай реклама кылгандай эле болуп калды азыр. Тандуу балким жок, мен реклама катары эмес, просто аларга залакка тийип калбаш үчүн деп ойлойм да. Айтпай эле коеюн аттарын. Айтпай эле коюңуз, тура эле айтасыз.
ошондо сиз ушу социалдык тармакта бир саясат эмес дагы бир ырыңыз бар эле го, тоже саясат менен байланыштуу. Ошол кезде көп ырлар бар болчу. Көп ырлар, мен ушу 4-5 чыгарма болбой атам. 4-5 чыгарма бар саясатка байланыштуучу. Мисалы үчүн Америкага кеткиче ошо 2018-ден баштап 21-ге чейин мен көбүнчө эле социалдык темалар жөнүндө ыр жазып кеттим да. Ошол учурда эмне түрткү берди ошо социалдык, ошо суроо берейин деп аткам, ошо социалдык ырлар менен алектенип мындай элге жакыныраак болуп, менимче сиз мындай рэперлердин арасында ошол учурда элге эң жакын рэпер болушуңузду, анткени элде көйгөйлөрдү көтөрүп, өзү рэптин эң башкы мындай айтканда багыты бул эме протест айтып, өзүң оюңду билдирүү, коммерция менен алектенип отуруп бир учурда ошондо кантип келип калдыңыз ушу социалдык ырларга? Мен ойлойм ошо 2010-жылдары эле бар болчу деп ойлойм да, ошол ойчу. Себеби Баястан экөөбүз Алга бас деген чыгарманы жазганда эле, ошол кезде эле социалдык тема. Ал учурда деле бир 2010-дан чогуу бир соң ырларыңыз бар болчу жанагы. Алга бас аттуу чыгарма ким жетсин бар болчу да бизде. Ким жетсин патриоттук чыгарма, Кыргызстанга арналган, Алга бас болсо ошо социалдык көйгөйлөр жөнүндө чыгарма болчу. Бирок жана жогоруда айткандай эле биринчи өзүңдүн атыңды чыгарып отуруп анан социалдык темага киришиш керек деп. Ал өзүмдүн автоматтык эле түрдө болуп кеткен учур да мен үчүнчү. Эмнеге мен социалдык темаларды жазып баштадым. Бирок андан кийин ойлонуп көрсөм, акыркы бир 6-7 чыгармам социалдык, анан саясатка аралашкан чыгарма болуп кеттир деп, мындан кийин болду саясатка киришпейм деген дагы бир чечимге келгем да. Азырга чейин киришпейм. Бирок ошол саясаттын темасын улантсак, мага кызыктуу да, саясат ушундай көйгөйлөрдү көрүш үчүн көйгөйлөрдү билишиң керек да. Ичиңде бир нерсе болуш керек, көз караштар болуш керек. Сен көз караштан билиш үчүн ал жакты жок топтош керек. Ошол учурдагы сиздин көз караштарыңыз, ушул дүйнө таанууңуз, ушул саясатты таанууңуз каяктан алынды? Балким бул кичинекей кезиңизден, балалыктанбы, же балким студенттик кездерденби, каяктан алынды? Чынын айтсам билбейм, мен мындай рэпермин да, көп өзүм автормун, көп сөздөр жазам. Жакшыбы, жаманбы аны угармандар баалайт. Бирок мен бир да жолу китеп окуган эмесмин да, бир китеп окуган эмесмин. Сөздөр каяктан алынат десе, ооба, эне тилде айткандай эле бул чыгарма меники, менин энекемдики. Энекем үйрөткөн тил, ошол тилде өзүм чыгарма жазам, анан бул чыгарма элдики. Себеби элде эмне болот болсо ошол нерселерди чагылдырып жазганга аракет кылам да. Ошон үчүн саясат деле көп жакшы тааныбайм. Себеби аралашкан эмесмин, кирип тиги саясатчы жөнүндө же болбосо президент жөнүндө мындай көп деле видеолорду, окуяларга көңүл бурчу эмесмин да. Жөн элдин айтып аткан себебинен эле болсо керек деп ойлойм. Анан ал кезде деле интернет жакшы эле өрчүгөн эмес беле. Интернеттен балким көргөн жаңылыктар. Жок, эмечи, могул сезим бар да. Сен ушундай чыгарма жазып аткандан кийин сен кандай бир патриот сезимдер бар го, ошо ар кайсы адамда бир учурда ойгонуп кетет, анан айтат да. Бирок ушу патриот сезимдер пайда болуш үчүн да мен көп байкашым боюнча бир нече окуя керек экен да. Бир нече окуядан кийин ушу мамлекетиң сүйүп калып, ушу мамлекетке ушундай нерселерди арнап, ушу мындай орусча айтканда не безразлично да болуп аткан нерсечи. Ошол социалдык ответственность, ошол ичиңиздеги ушундай бир сезимдер, ошолор каяктан алынды? Негизи эле ичимде бар да патриоттук сезимдер. Мен да ар дайым ойлойм биздин өлкөбүз өнүксүн, кыргыз эли өссүн депчи. Ошол себептерден болсо керек, ошол сезимдер аркылуу анан саясатка же болбосо социалдык көйгөйдү козгогон ошол кездеги чыгармалардын мисалы үчүн 80% ар кандай фонддордун же болбосо уюмдардын заказы менен жазылган чыгармалар да. Ошол себептен дагы ошол сезимдерди ойготконго туура келген го деп ойлойм да. Мындай айтканда алар себепкер болуп калыптыр. Сиз анан мен оюмдагы ичимдеги сезимдерди жаратканга себепкер да алар. Мындай айтканда ошол сезимдер бар болчу. Булар колдо көрсөт, вообще еще мындай наконец-то чыгарып кем деп. Ошондой учур болгон. Бирок андан кийин ошо кыздарма кошуп кетчү, айта кетчү нерсе, ошол чечимге келгем да, акыркы учурда чыгармаларым баары эле социалдык, анан саясатка аралашкан болуп кеттир. Бүттү, ушу менен мен социальный долг деп коет го, ошол жапсам боло берет депчи. Саясаттан кийин эле, саясат аттуу чыгармадан кийин эле негизи ошентсем болмок. Менимче келечекте күтсөк болот да социалдык. Сөзсүз түрдө. Көйгөй болсо сөзсүз түрдө чыгасыз. Сөзсүз түрдө. Эч нерседен коркпойм, эч кимден коркпойм, себеби мен бир гана чындыкты жазганга аракет кылам, чындыкты чагылдырганга. Агы эле бирок сынбайт дейт го, ошон үчүн чындыкты жазгандан эч коркпойм, тайманбайм. Инстаграмда үзүндүгү мощный сөздөр сүйлөп салдыңыз ага. Бир сонун музыкага коюп турасыз киргизип. Эмелерге кликбейт.
кликбейттерге эчтекеден коркпой, эч кимден коркпой. Жакшы. Эми менимче азыр ушул Америкада жашооңузга келдик. Баарын эле кызыктуу да. Америкага кетип калдыңыз, Америкага келдиңиз. Адилет байке интервьюсунда көргөнбүз, бирок көбүлөр унутуп калды болуш керек. Мен деле азыр эсимде жок. Эмне жөнүндө сүйлөштүңүз эле. Бирок толук көрүп чыккам ошол үчүн. Көргөндөр көп, көбүнчө Америкага кызыккандар көргөн. Ооба, Америка кантип барса болот дегенде. Меңиш байке Америкадан келдиңизби? Сиздин подкасттын интервьюңузду көргөм, эми Адилет Новойбаев менен деп айткандар аябай көп. Ошол Салам Адик. Адилет байке кандайсыз? Жакшысызбы? Эстетип кетейин биздин көрөрмандарга, Адилет байке менен да жакында бир сон чыгарыштар болот. Бир сон жаңылыктар менен. Ошондон күтүңүздөр, колдоңуздар. Адилет Новойбаевга салам айтабыз. Адилет байке аябай жакшы байке ушу. Биз биринчи интервьюдан эле жолукканбыз, ошол кезде эле жылуу сезимдер болгон. Кандай киши экен, мага жагымдуу киши. Экөөбүз үй бүлөлөрүбүз менен таанышып, Нью-Йорктон да бир сейилдегенбиз. Адилет байке ошол биринчи адам болгон, мен колдогон. Бул номер 1 айткан. Мен көргөм го дейм Адилет Новойбаевдин подкастыңарда. Подкаст боло эле тарыхча киргизген мен жөнүндө айткан. Ушул бала номер 1 Кыргызстан деп элдерге баарын айтып жүрөт. Бир подкастыңар жокпу? Азырынча жок. Бирок жөн эле үзүндүлөр бар. Үзүндүлөр бар да, бизде чогуу тарыхчылар жаздырган. Бирок жакында Адилет байке да келет деген ишеничтебиз. Эми ушул Америкага уланып кетсек. Америкада жашоо, Америкага келип, ошол көз ирмемдер, анан ошол жакта болгон убактыңыз кандай өттү? Ошо Америкада жашооңузду кантип баалайсыз? Сиз азыр толук көчүп келдиңиз да, менин билишим боюнча. База Кыргызстан болот, бирок Америкага барып. База Кыргызстан окана. Така мындай. Некенинде жашайм, бирок дүйнө жүзү менен кызматташканга аракетте да. Бизе жакында Эрландашов байке болуп кеткен да конукту, ал тескеринче айтканда, база Америкада Кыргызстанга келип турам жыл сайын деп. Сиздики тескеринче экен. Ар кимге кандай ыңгайлуу болсо да. Кандай анан Америкада ошол өткөн жылыңыз, эмне кандай жетишкендиктерге жеттиңиз? Ал жакта эмне кылганга үлгүрдүңүз? Чоң опыт десем болот да. Тажрыйба. Америка чоң тажрыйба. Бир аз болсо да тил үйрөндүм, Американын маданиятын көрдүм, Американын жашоосун көрдүм. Угармандарга айта кетчү нерсе, Америка ар бир адам үчүн индивидуалдуу да. Мүмкүнчүлүгү аябай чоң өлкө, бирок ар кимге индивидуалдуу. Себеби мен Америкада жашап жүрүп, бул жерде сонун жашап, бүт нерсеси бар, квартирасы бар, машинеси бар, жумушу бар, айлыгы чоң, үй бүлөсү менен чогуу сонун иштеп жүргөн, бул жерде жашоосу сонун болгон, бирок ошонун баарын сатып виза алып алчу, мисалы үчүн Америкага барып туруп, бир жылдан кийин акчасы жок калып, аябай кыйналган адамдар да көп көргөм да. Банкрот болуп калып. Банкрот десе болот да, бирок Американын барганда 2-3 жыл кыйнайт. Любой адамды кыйнайт го дейм. Ошон үчүн ар бир киши үчүн индивидуалдуу, анан Америка сонун деп эле кызыгып эле барбаш керек да, баарын салмак таразалап көрүп, сага жарашабы, жарашпайбы бир чечим чыгарыш керек. Мисалы үчүн Америка мага жагат. Америка сонун, ал жерде өзүңдү эркин сезесиң. Адамдар бир маданияты бар да өзүнчө Американын. Мисалы үчүн кетип баратсаң, тааныбаган киши деле сага эшикти кармап берип турат. Неважно, айырмасы кайсы жака, банкка кирип баратасың, магазинге кирип баратасың, подъездге кирип баратасың, эшикти ачса, сенен биринчи бараткан адам алса эшик кармап берет. Же болбосо сен кетип барат, сөзсүз түрдө артыңа карайсың, эч ким келбей элеби да. Мен Америкадан үйрөнгөн нерселер жөнүндө айтып берейин, жакшы таасирлери жөнүндө. Эшикти кармап бересиң, кирет, рахмат деп кирет. Ушундай учурлар көп да Америкадачы. Азыр эле кофе алып атканда ошону байкап калдым. Азыр өзү обычно башкача болот го, мына кете беребиз, биз экөөбүз дос экөөбүз кетип калбадыкпы жөн элечи. Бегиш байке турат десеңиз, эшиктен ачып кармап коюп, эмне болгон Бегиш байкеге деп ойлонуп турган. Анан кезек күткөндү үйрөтөт Америкачы. Барасың, сөзсүз түрдө кезек күтөсүң, эч кимди ашпайт. Баары жай эле кезек күтүп, эч ким тыгында болбойт деп ойлойм да, мен кезек күткөндү билген үчүнчү Америкада. Бул жерге келип биринчи байкаганым эле ошо, бир аз адамдар кезек күткөндү билбейт да. Мисалы үчүн тынчсыздык менен мындай болот. 3-4 мисалдар кылып айтып берсең, нан алганы бардым да, мисалы үчүн кетип баратып эле тандыр көрүп калдым, нан жаап атат. Келсем бир эже нан алып атыптыр, анын артында турам. Ал эже алып бүткөндөн кийин мен сурайын деп атам да, сатып аткан киши деле берип атат. Анан бир бала келип машинесин токтотуп эле, түчүп келиптир эле, экөөбүздүн ортобуздан кириптир эле, 2 лепешка көрүп койчу деп эле 2 лепешка алып кетип калды. Же болбосо бир супермаркеттен азык-түлүк алып атам, анан меники бүтө элек, менин акчамды санап берип атса, бирөө келип эле мен кысылып эле үстүнөн бир демелерди алып эле ушинтип атат да. Анан дос кое турасың, мен азыр өзүмкүн алып бүтүп алайын десем, без проблем деп коет. Кезек күткөн жерин бир аз билбейт кыргыздарчы. Ошон үчүн Америкада ошол кезек күткөндү билишет, бири-бирине ал кишини тааныбайсың да, айта берет го Америкада адамдар эки жүздүү депчи. Аса күлүп туруп артыңан
бычак сайып коюшу мүмкүн депчи. Сен тааныбаган адамдан башка эмнени күтөсүң? Ошол экөөңдүн бар эле тааныбаган адамдан ошону күтсөң болот да. жок, экөөңдүн мисалы үчүн бир аз эле кызматташып аткан учуруң, бул 5 мүнөттүк учур, ошол кезде экөөң бири бириңе жылмайып иштериңерди бүтүрүп алсаңар, андан кийин айырмасыз да сага ал артыңдан кандай ойлоп атканчы. Америкада ошондой да, артыңан ал ойлобойт деле. Бирок экөөң кызматташып аткан учурда сонун мамиледе болуп кетесиң да. Кандайсың, жакшыбы, иштер, ден соолук, ооба, тигиндей, мындай сүйлөшүп бүгүн погода сонун депчи, тааныбаган киши менен делечи. Ошентип өзүңдүн ишиңди бүтүрүп алсаң болот. Американын маданиятына эгер келгенде. Тил үйрөнүү жагынан тилди сөзсүз билиш керек экен, себеби дүйнө жүзүндө көп киши англисче сүйлөшөт. Мисалы үчүн Францияга бардым, Францияда эле англисче сүйлөгөн кишилер көп, Германияга барсаң ал жакта деле көп адамдар менен баарлашууга жардам берет да англис тили. Сиз Америкага бараардын алдында англис тилди билчиңиз беле? Жок. Толук 0 менен бардыңыз. Билчү эмесмин. Америкага барайын деп атканда эле келинчегим алып туруп телефонумду настройкага кирип туруп Англис тилге. русскийден англискиге которду. Биринчи кадам ошол да. Англискийди үйрөнөм десең, айланаң баарда англисче сүйлөшөт. Азыр дагы эле англис тилинде телефонуңуз. Көрсөтсөңүз. Экранга дагы мындай көрсөтүп бейишпай карап көрсөң болот. Бейишпай кеңкин көрүп атабыз. Так, бул жакта камера, бул жактабы? Биз ушундай свободный формат керкилери телефон бейишпай телефон көрүп алдык деп. Чындыгында акча маселесине келсек, менимче жеңемдин иши бар да, ал жакта жумушу бар. Сиз жумушу жок болуп бардыңыз да ал жактачы. Биринчиден суроо бергим келип аткан бир тема бул ошо эркек үчүн жумушсуз болуп же бир жакка барганда же аял иштеп аткан болсо мындай жаман сезим болот го. Эркектик. Албетте, ошондой сезим болот, бирок биз Америкага чогуу баргандан кийин тескерисинче болгон. Мен иштегем, келинчегим эс алган да. Бир жыл барып экөөбүз мен иштеп баштадым. Мен барганда биздин кичүү кызыбыз, улуу кызыбыз бар болчу да, Ева. Ал кезде 8-9 ай болчу. Келинчегим аны караш керек. Келинчегим бала тарбиялоо менен алектенсе, мен жумуш менен алектенгем. Болбосо сиз нольсуз англис тилинде. Ооба, бирок кыйын деле болгон эмес, себеби мен биринчи объявлениядан биринчи эле объявление кирип туруп эле басып туруп эле чалдым. Чалсам англисче сүйлөп баштады. По-русски говорите десем, да, говорю дейт. Мондай жумуш боюнча чалып атам десем, кел сүйлөшөбүз деди. Бардым, украинец киши болчу. Илгери 90-жылдары Кыргызстанга да келип кызмат кылып кеткен да. Бир досту экөө бизнес кылып кеткен. Ошондуктан бир эме барыңыз бар экен, байланышыңыз болгон экен. Ошол биринчи менин Америкадагы жумуш берген шефим десем болот да. Сонун кишиге попадаться, сонун киши менен кездешкем. 2 айда иштеп жүрдүм. Англисчени бир аз келтирем, себеби мен чогуу иштешкендердин 5 киши болуп чогуу иштечүк. Биз жидкий пластиктен формалар жасачубуз да. То есть эртең менен келебиз, көчөгө куйган формаларды чечип чыгарабыз, анын ордуна жаң коебуз. Бир күндүк жумушубуз ошо менен аяктачу да. Бирок формалар көп. 5өөбүз иштейбиз. Бирөө доминиканец, бирөө мексиканец, бирөө болсо орус, бирөө украинец да. Сиз кыргыз. Ооба. Мен кыргыз. Украинец менен орус англисче билбейт. Мен англисчем эптеп-септеп, мексиканец менен доминиканец орусча билбейт. Алар англисче эптеп-септеп билет, бирок экөө испанча тилде сүйлөшө берет да. Ортодо мен мындай байланыштырып турчумун, келип айтат, Сергейге айтып койчу, мону кылып койсун дейт. Дядя Серега, сиз мону кылыш керек экен деп, ал мага айтат, Хуанга бар, айтып койчу, мону кылсын депчи. Мен өзүм англисче жакшы билбейм. Бирок аракет кылып тиги менен сүйлөшөм. Топорный мындай тил менен. Анан ошол дагы биздин немеге башкаруучубузга жагып, ал да кое бергиси келчү эмес. Ошол жерде 2 ай иштедим. Анан 2 айдан кийин башка жумушка кеткен. Барго, сиз уже популярдуу рэперсиз да. Акча жакшы эле чөйт, рэп индустриясына көп эле. Кыргызстанда мен Америкага кетип аткан кезде Кудайга шүгүр акча. Ошо Кудайга шүгүр, ошол учурда акча түшүп атканда мындай сиз сезимиңизде рэперсиз да, эми Кыргызстандын эң популярдуу рэперлеринин бирисиз. Барып туруп ушундай жумушка иштеш көбүнчө адамдар үчүн эме го, мындай эми кантип мен буга иштейм деп керкелер ушинтип сынып калышы мүмкүн да, ушундай жерлерденчи кыйынчылыктан. Сиз үчүн оңой болду окшойт. Баары
өзүңдүн оюңан кетет го дейм. Мисалы үчүн эгер ошондой ойлонгондо мен бул жакта атактуу рэпермин, тияка барып ушундай жумушта иштемек билем десем, балким ошондой сезимдер пайда болмок. Бирок мен өзүм жеңил эле жүргөн адаммын. Кайсы жерде жүрбөсөм дагычы эч кандай андай текеберчилик деп ойлойм да, андай ой кетирген эмесмин. Ушул жерде могу жумушту кылмак белем дегенчи. Ал мен үчүн жаңы челлендж болгон, жаңы вызов. Жаңы тажрыйба жашооңуз. Жаңы тажрыйба бул деген кызыктуу болгон да, челлендж да мен үчүн. Могу текеберчилик жөнүндө өз көбүнчө чыгармачылык адамдар, жылдыз оорусу менен ооруган учурлар көп да. Ошол эле азыр үзүндүлөрдө бир байкебиз, улуу байкебиз бир аябай хайп болуп атпайбы? Катуу бир суроо берсе эме кылыпчы, баарын эле көрдү болуш керек. Ошондой учурлар чындап эле көп кездешет. Анткени ушул популярдуулук менен күрөшүш чындыгында кыйын. Мен деле көчөдө мен бирөө таанып калып сүрөткө түшүп баштап, башындачы эми сүрөткө түшүп баштаганда өзүм аябай көтөрүлүп кетип, атам бир түшүрүп салды эле. Анан ошондон бери кичине уже үйрөнүп баштагам да. Сизде жылдыз оорусу болду беле? Албетте болгон. Мен биринчи жолу жылдыз ооруга кабылганым өзүм кийин сезгем да. Мисалы үчүн колледжде окуп жүргөн кезде клик-клакты иштетип аткам, жаңырылар чыгып баштады. Анан бир чыгармам «Жашоомдун ырахаты» деген чыгармам райондо аябай атактуу болот, популярдуу болот, район баары угуп жүрөт. Анан колледждеги балдар угуп жүрөт да, весь колледж угуп жүрөт. Ошол кезде кыйын болуп эле, болбосо бирлерим атактуу болгон, өзүм 18демин. Ошол кезде бир жылдыз оорусу менен ооругам. Анан ар кандай бир неприятный ситуацияларга кабылып эле бир аварияга кабылып болом өзүм. Ошондон кийин аварияга кабыл болуп, анан бешенемен кан агып, эки канагыман эки тиземен кан агып, анан ошондо сезгем да, Кудай мага могу сыноону берди. Что мен көбүп кеттим, көбүп кеткенден кийин могу сыноону берди деп, анан ошол кезде өткөм го дейм, жылдыз оору менен ооругандычы. Ошол окуя сизге мындай азыркы учурга чейин жардам береби? Сабак болгон, мен үчүн чындап эле сабак болгон. Ага чейин аябай көбүп кеткен. Бирок өзүм жаш болсом дагы ошого акылым жеткен го деп ойлойм да. 18ден 20 жашка чейинки учурда бул өзүң от болуп турганда ойлоруң алыска жетет, айга жетет ойлоруңчу. Ошол кезде ушундай бир ситуация болгондон кийин мен үчүн сабак болгон го дейм. Андан кийин жок, мен өзүмдү эч качан ойлобойм жылдыз оорусу менен ооруйм депчи. Могул сөзсүз түрдө сиз өзүңүз менен ошо окуя болсо дагы, кандай кыйынчылык болбосо, бирок кээки адамдар андай окуяны өткөндөн кийин дагы кайра эле бир жаңы дем болушу мүмкүн. Анткени сиздин популярдуулугуңуз ошондон барган сайын өсүп баштады да, өсүп. Анан ишиңизде кандай тажрыйба болуш керек ушул эме жылдыз оорусу менен күрөшүш үчүн? Чын эле бул күн сайын күрөш да. Адамдын өзүнүн мүнөзүнөн дагы болот го дейм. Мен өзү ушундай жумшак мүнөздүү адаммын да. Эгер сен, мисалы үчүн, сен айтып атпайсыңбы атактуу байкебиз жөнүндө, мен аны эч кандай осуждать этпейм. Себеби ал өзү ошондой, ал байке өзү ошондой негизичи. Дерзкий байке да. Анан дагы чыгармачылыкта эми орду бар да. 600дөн ашык чыгарма жазып койгон, тейлгери эле атактуу болгон. Биздин поколение эмес, бизден жогору поколенияда эмес, атабыздын поколениясында атактуу болгон киши да алчы. Анан байке өзү ушундай дерзкий, мүнөзү ошондой. Анан кээки кишилерге текеберчилик болуп дагы көрүнүшү мүмкүн да. Эгер ушуну билгиңиздер келсе, жактырууга же комментарий жазып кетиңиздер. Ушул байкени чакырып алалы, биз сөзсүз түрдө чакырабыз. Таанышпыз да, если чакырабыз келесиң, мощный бир подкаст тартабыз. Ооба, туура. Мен негизи өзүм жумшак мүнөз болгон үчүн мен ойлойм, кийин ал нерсе кайталанган жок деп. Акчачы сизди мындай бузганга аракет кылдыбы, же мындай бир акча жакшы түшүп баштаганда кандайдыр бир ушул ал жакта да текерчилик болушу мүмкүн да. Мен ушунча акча табам, мен туда-сюда деген көп эле адам урушумуз болуп кетет да. Ал жакта кантип күрөштүңүз? Негизи жашоом Кудайга шүгүр эле, мен бирок ойлобойм аябай эле миллиондорду таап кеттим депчи, доллар менен санагандачы. Доллар менен санап баштадыңыз да. Ошон үчүн көп деле акча менен бузган жок го деп ойлойм. Себеби көп деле акчам болгон эмес да, мисалы үчүн. Бирок ал менен күрөшкөндү да билиш керек. Нафсы деген аябай жаман нерсе да. Ал менен аны катуу колго албасаң кыйын болот да. Мындай айтканда, акчаңар көп сезилип атабы, Америкада жашап көргүлө. Бир таанышым айтат жакында, өзү көп эле Кудайга шүгүр жашаган эле бала да. Бир жолу Rolex алып, Дубайга барсаң, ал жакта өзүңдү кедей сезип калат экенсиң дегендей. Ондай. Жок, чынын айтканда, сизде ушул толтура мамлекеттерди көргөнүңүз үчүн, адамдарды байкаганыңыз үчүн мындай деңгээлиңиз, мындай дүйнө таанууңуз кеңейген үчүн сиз эме кылбайсыз да, өзүңүздүн деңгээлиңизди билесиз, салыштырасыз, көрөсүз. Ошондуктан да мен ойлойм, бул текеберчилик менен күрөшкөнгө бир
жардам берет. жардам берет. Ооба, сөзсүз. Ошон үчүн башка өлкөлөргө барып жер тааныганга, жер таанып эл тааныган бул сонун нерсе да. Бул биздин динибизде дагы бар да. Всевышний создал нас племенами, чтобы мы друг друга познавали. Бирибизди карап, өнүгүп, өнсүгүп. Ушул дин маселеси жөнүндө сүйлөп калыпмын. Мага аябай кызыктуу. Сиз тарыкчаңызды карап жүрчүмүн да, жума намазда да, Америкада да жума намаздарга барып. Бирок көбүнчө азыр политикалык жактан да караганда, көп жактан караганда ошо Американы аябай жамандайт го. Ошол политика жакы, ислам дини бизди кысынтат ал жакта депчи. Мага ошол бирок мага Бустурманкул байкебиз айтып калды. Кыркысым кылбайт дейт. Биз кадимкидей намаз окуйбуз, эме кылабыз, бирок көбүнчө азыр биздин чет өлкөлөрүбүздө, жакын мамлекет, кошуна өлкөлөрдө басымтып атпайбы деп айтып суроо берди. Чындап эле ойлонуп калдым да. Ош кандай болуп калат? Динге байланыштуу, мисалы үчүн мен ойлойм, кысым жок деп элечи. Себеби ар бир жумага деп айта албайм, бирок Америкада жүргөндө жумага барганга аракет кылчубуз. Жумага барганда, мисалы үчүн атайын полиция кызматкери келет, жума күндөрү ошол жердеги обстановканы байкап, тескерисинче коргоп турганга барышат да. Америка өзү жиберет, мисалы үчүн да, жума күнү саат ал жерде 2 жолу жума болуп калат. Бирөө 12:30 болсо, бирөө 1:30 болсо, бирөө 2:30 да. Башталгандан баштап аягына чейин полиция кызматкерлери көзөмөлгө алып турат. Ал көзөмөлгө алганы кысым сыяктуу эмес, тескерисинче ошол жерде башка илимдин, башка религиядагы кишилер келип ошондой бир ортосунан түшүнүп окуялар бар болчу да, жана автоматтар менен келип атып салган. Көп да, мисалы үчүн ал жерде жөн эле мектептерге кирип жаш балдарды атып кетет го. Анан мечиттер бул деген чоң көзөмөлдө туруш керек го дейм андай жагынанчы. Бирок айткандарынан, имамдар сүйлөгөндөр ал жакта эч ким мындай киришпейт, жок кадимгидей. Бияктагыдай эле, мисалы үчүн бир американец чыгып алып караларчы. Аябай эмоционалдуу болот го. Алардын айтып бергендеринин астына отуруп алып уксаң, хутба айтып аткандачы, мурашки болосуң, чындап эле мурашки болосуң. Hey brother деп момуп туруп сага таарынгандай болчу. Сен аны монтип атасың, бу жерден чыгып бири-бирибизди жамандайбыз, бул жерде отуруп алып баарыбыз бир илимди бир багыттабыз, бири-бирибизге тууганбыз, колдойбуз, эч качан мындай мээрибизди төгүш керек депчи ушинтип айтып берип атсачы. Аябай мурашки болуп, чимирин чындап эле деп отуруп айтып угасың да. Башка андан башка эч нерсе айтпайт. Куран менен, илим менен хадистерди айтып берет. Анан мындай кылгыла же болбосо багытты бурган эч кандай пикирлерди уккан эмесмин. Керки учулар да биздикинен да жакшы экен да, мындай айтканда. Жакшы дегенде жетпейт. Себеби биздин алымдар аябай күчтүү да. Биздин алымдар Борбордук Азияда же болбосо дүйнө жүзүнө чыгып кеткендер. Тең ошол деңгээлдеги эле алымдар да. Себеби Америкада биз барган мечит чоң деле эмес, ошон үчүн 2 жолу окуйт да. Мечит чоң болбогон үчүн адам көп барат. Жетиш үчүн 2 поток менен. 2 поток менен окулат. Ал жерге келген хутба айткан тактырлар биздин алымдардын даражасына жетпейт. Көп нерсе. Бирок жакшы нерсе айтышат. Мага ушул дин жагы да аябай кызыктуу. Мен байкашым боюнча ушу көп рэп аткаруучулар дагы бизде Кыргызстанда динге жакын экен да. Дин таануусу, динге көз карашы. Анткени мага чындап эле бул жагы өтө кызыктуу да, анткени өзү ислам багытынан караганда музыка бул харам деп эсептейт го көбүнчөлөрчү. Бирок ушул рэп аткаруучулар динде дагы, музыкада дагы. Бул жак кандай болуп калат? Же сиз мынтип ойлобойсузбу? Негизи туура. Ошентип жазылган, ошентип түшкөн биз ошого баш ийишибиз керек, бирок пендебиз да. Катачылык кетиребиз, анан ката кылып жүрө берип, анан андай кылган болбойт, бирок ошон үчүн мен окубайм же болбосо динге жакын болбойм деген ал андан да туура эмес да. Андан көрөк кылып аткан катаңды мойнуңа алып тобо кылсаң жакшыраак го дейм да. Аларды сөзсүз түрдө колдойм мен, баарын колдойм. Сен айтып аткан эле көп рэперлер, мисалы үчүн ар кандай учурлар болот да, Кудайга жакпаган нерселерди кылып коебуз баарыбыз элечи. Анан ошону барып тобо кылышыбыз керек да, кечирим сурашыбыз керек. Могул ушу рэп аткаруучулардын образы боюнча көбүнчөлөрдө мындай сезилет го, рэп аткаруучунун образы бул мындай. Англис тилинде айтканча рокстар. Сизди мындай добрый рэпер деп коет да көбүнчөлөр, эч жака барбайт. Ошол образ боюнча кандай ойлойсуз? Рокстар деп бизден экили кишини айтса болот го дейм. Бакыр менен Улукман апа да. Чындап жашоосу, мисалы үчүн ошол деңгээлде атактуу рэперлердин жашоосу чындап эле рокстар болот да. Алар эртең тиякта жүрөт, бүрсү күнү бул жакта жүрөт, чаламысага конгондо кошмоштоп аттар. Ар кандай учурлар аябай востребованный да, бир гана Кыргызстанда эмес, башка өлкөлөрдө дагычы. Ошолордун жашоосу рокстар.
эми өзүнүн образы ошондой дажечи, мисалы үчүн. Бакырдыкы да Улукман апамдыкы да, мисалы үчүн. А меники болсо мен атагым көбүнчө Кыргызстанга эле чыккан да. Менин угармандарым кыргыз, менин угармандарым жаш болсо андай образы андай эмес да. Ошон үчүн мен алар менен биргемин го дейм. Сиз бирок Кыргызстандын ичинде рокстарсыздар. Бирок менин образым, жаш образым рокстардыкындай эмес да. Наоборот, мындай эл менен от народа как раз протесттэй болуп калып сезилесе, чынын айтканда. Балким ошондой болсо керек. Жөнөкөй эле мындай жүрөм, эч качан мынтип мен рэпермин тияка барган мага болбойт, же болбосо мага муну кылган болбойт деген андай эмелер, чектөөлөр жок да мен үчүнчү. А Улукман апа менен Бакыр үчүн мен өзүм оюмда даже ошондой чектөө коём, мисалы үчүн. Бакыр же болбосо Улукман апа экөө ушунчалык деңгээлде, что мен Бакырды биринчи жолу жолукканда биринчи суроомун болгон, сен Бишкекте кантип жашайсың деп. Неге? Чын Улукка деле ошол суроону бермекмин мен азырчы. Улук мен концерттен жолуктум бир жолу, мен Америкага барып келгиче. Андан кийин жолуга элекмин, бирок ошол суроону берем го дейм. Себеби ушунчалык атактуу. Кайсы жерге барбасаң кеч келе деп таануу эле сүрөткө түшүп элечи ушинтип берет да, тажатат да. Бул деген тажаткан учурда эмес, сен өзүңдүн бир нерсеге багытталган убактыңды кеч келе бирөөлөр келип жей берет да, ала берет. Ошон үчүн ушундай суроону сен Бишкекте кантип жашайсың дегенчи. Анан кечинде жашайт да. Ооба. Ошо жакында ошо Улукман мырза менен таанышып калып туруп аябай таң калгам. Өзү образын мындай сезим жагынан да керк алалар эме болот го, сүрдүү болот го. Аябай сүрдүү байке, ошо Улукман мырзадан келгенде эле жанында эч ким сүйлөй албай баарды күтүп атат да. Ушундай сүрдүү. Бакыр менен да жакында случайно жолугушуп калдым, билбейм. Походу ушул подкастка чейин ушул окуялар болсун деп туруп жолугуштурган окшойт. Сизге айтып берсин депчи. Ошо Бакыр менен жолугушуп калдык. Бирок Бакыр менимче ошо эски учурдагыдай эле да. Анын өзгөчөлүгү эмнеде? Өзгөчөлүгү мурунта эле мындай изденүүдө болчу да, жүргөндө. Могу стилде окшош, жарыш керек, тиги бул деп айтып жүрчү. Ошон үчүн мен респект кыргытмакмын да. Улукман мырзага, Бакырга баарына салам айтып коелу. Типа рэпте көп респект кыргыткан турат го, бизде фитте кыргытып коелу да. Туура. Жигиттер билет менин урматымды. Мен да билем алардын мага болгон урматын. Фиттериңиз өзгөчө сон. Ошо фиттер боюнча, ырлар боюнча. Жок, токтоңуз, буга чейин могул ыр тил маселеси боюнчачы, сиз айтып атпайсызбы, бул чектөө да, чын айтканда Кыргызстанда, анткени кыргыз тилинде жазасыз. Көбүнчө мен досторумда деле ошол учурларда көп ойлор бар болчу да. Эмнеге ушул Бейишбек орус тилинде ырлар жазбайт? Бул мындай стили менен, чыгармачылыгы менен бул, мен кажется, орус тилинде да аябай жарып салма, ушул Улукман апа Бакырдын деңгээлине эле жетмек, алардан ашып кетмек го деген да ойлор бар да. Эмнеге кыргыз тилине мындай жазган эмес? Бир эки чыгармаңыз бар, мен угуп калгам кыргыз тилинде. Бирок неге толук өткөнгө аракет кылган жоксуз? Негизи чынын айтканда мен орусчам анча эмес. Мен кичинекей кезимден баштап кыргыз класста окугам. Бирок орусчаны жаман билем деп да айтпайм. Жакшы эле сүйлөйм, кенен эле сүйлөйм, бирок рэп жазган деңгээлде эмес го деп ойлойм да. Орусча, кыргызча айта алган нерселерим орусча балким чагылдыра албайм. Биринчи себеби ошол, экинчиси менден башка деле орусча окуган миллион киши бар да. Кыргызча айткандар аз да. Мен кыргызча эле айтып кала берген жакшы го андан көрө деп. Эгер сиз кыргыз тилинде болбосоңуз ким кылат дегендей эле? Ошонусу дагы бар. Кыргыз тилде саналуу эле рэперлер барбыз да, кыргыз тилинде рэп окуганчы. Ошол мен Тилек досум, Тилимпос долбоорунун негизчиси көп айтып калат да. Эми ушул Бейиш байке самый любимый, ушу Бейиш байке деп пасса сиз жөнүндө айтып берет да. Биз сүйлөшөбүз, жакшы мамиледебиз. Азырынча бир дагы жолу көрүшө элекпиз, бирок Инстаграмдан жакшы сүйлөшөбүз. Бирок бүгүн подкастка келет десем, деп неге? Бизчи качан жолугабыз деп күтүп атат экен, кийинки жума жолугушабыз деп. Ошо айтып калганда кыргыз тилине ушу рэп аткаруучу, рэп жылдыздардан, деги деле шоу бизнестен эң баарынан көп салым бул Бейиш байкеге деп айтканда магачы, анткени эми сиз айткандай эле орус тилинде жазгандар көп, бирок кыргыз тилинде ушунчалык популярдуу кылып, сизде керек болсо кыргыз тилинде орустар угат да, чынын айтканда. Андай уккандар бар ооба. Орус тилинде сиз түшүнбөй да, бирок угат да, качайт деп. Балким. Бирок көбүнчө эле менин ырларымды уккан орустар түшүнөт го дейм, эмне жөнүндө айтып атканымды. Мен ойлойм ошентип. Ошондой ойлойсузбу? Были ли случаи түшүндүрүү? Мындай, мисалы үчүн, бир да айтып аткан сөзүмдү түшүнбөй, бирок мага урмат көрсөткөн орустар булар Москвада болгон да. Баштан экөөбүз чыгып алып рэпердеп атабыз. Башында ошол баштап атканда ал орустар ал клубка случайно попали да. Анан ырдап баштасак эле, "Чё вы поете, тигибу" деп кичине ичип алган болчу. Экөө баштады, анан "Брат, подожди, мы сюда по приглашению приехали". Бизди чакырды.
биз чакырган элдерге ырдап берип атабыз. Сени бирөө бияка чакырдыбы деп баштадык да. Ана жиниге эле ушинтип баштап аягына чейин угушуптур. 18-19 чыгарманы аткарып бүтүп анан сахнадан чыгып өзүбүздүн ордубузга баратсак экөө жолдон тосуп алып, ребята, базару нет, респект, короче, очень понравилось. Бир дагы сөз түшүнгөн жокпуз, бирок аябай жакты дейт да. Анан сенин атың ким деп атпайбы мага, анан Бегалы десем, как деп атпайбы, Бегалы десем, можно я тебя Богдан буду звать деп. Ошондой учурлар болгон. Мен ойлойм, ошо түшүнбөй уккан орустар ошолор эле го дейм. Калган биздеги орустар көп эле түшүнөт да. Сүйлөбөсө дагы түшүнөт да. МС Богдан. Көбүнчөсү түшүнөт мен айтып аткан эмне жөнүндө айтып атканымды деп ойлойм. Мына энергетически түшүнөт болуш керек, эмоционалдуу түрүндө. Эмоционал деңгээлде анткени мына билинет да, агрессия Эмне болуп, жөнүндө эмне болуп атканы, сүй жөнүндө болсо мындай жагымдуу болуп. Демек кайра Америкага кайтып келели. Биз азыр башка заманга кетип калып айланып жүрбөйбүзбү? Америкага кайтып келели, сиз ал жакта иштеп баштадыңыз, биринчи жумушуңуздан экинчи жумушка кеттиңиз, ал жакта көтөрүлүп баштадыңыз да. Кантип ойлойсуз, получилось ли вам подняться? Мындай айтканда, Америкада жашоо, Америкада адамдардын деңгээлине жетип, ошого жетишкендик болду деп ойлойсузбу? Финансовый частыбы? Финансовый часть дагы, мындай жашоо жагынан дагы, дүйнө таанымынан дагы. Жашоо жагынан мен ойлойм, жеттим деп ойлойм. Жеттиңиз деп ойлойсуз. Финансылык жагынан жок. Америкада жашоо негизи башкача. Мисалы үчүн Катардагы эле американецти алсак, чыныгы американецти алсак, ал мындай аябай американецтер мындай жашайт да, үйү болот сөзсүз түрдө Американын өзүндө. Үйүндө баардык нерсе бар болот. Кайыгы бар болот, машинеси бар болот, мотоциклы бар болот, пикап машинеси бар болот. Жумушка керек болсо пикап машинесин айдап барат. Жөн эле сейилдеген чыкса, эки эшиктүү гоночный машинесин айдап чыгат. Дарыяга балык улоого баратса, кайыгын айдап чыгат дегендейчи. Ушундай жашашат да американецтерчи. Финансылык жагынан жетишкен жокмун, бирок жашоо жагынан көп эле нерсеге жеттим го дейм. Мына эми Америкада жакшы жашадыңыз, ушундай жетишкендер жеттиңиз, ушул сүйүрсүзүн болуп көп эме кылдыңыз да, дүйнө таандыңыз, көрдүңүз. Бирок кандай болсо дагы бир учурдан кийин кайра Кыргызстанга кайтып келип атасыз, кайра көчүп келип атасыз, кайра көчүп барганда эле кайра көчүп келип атасыз. Эмне түрткү берди? Негизи быйыл келе турган план жок болчу. Бирок келип кеттик го жайында эс алганы. Ооба. Биз жаңы жылдан баштап эле пландап койгонбуз. Келинчегимдин толук бир туугандары менен Кыргызстанга келебиз, көлгө барып эс алабыз депчи. Кыргызстанга келип, эс алып, анан бул жакта жүргөндөн кийин мага бир нерсе сезилди да, мисалы үчүн Америкада айтып атпайм, мага жагат деп. Бирок Америкада жашоо Кыргызстанга караганда кичине кызыксыз болгон да магачы. Себеби эртең менен турам, балдарымды алып садикке таштайм, бала бакчага, андан кийин жумушка барам, кечинде жумуштан чыгам, балдарымды алып кетип үйгө барам, үйгө барганда кеч болот да, саат кечки 7 болуп турабы. Анан эмне кылабыз? Барып азык түлүктү алып келгенге барабыз, бир магазинге, дүкөнгө же болбосо ресторанга барып келесиң. Дем алыш күндөрү балдарды барып бир жакка алып чыгып келиш керек. Үй бүлөмдө бир чогуу үй бүлө күнү кылып. Семейный день. Башка эчтеке жок. Мен үчүн ошол жагы кызыксыз болуп баштады. Анан ушундай чечимге келдик. Досторубуз менен чогуу отуруп сүйлөшүп, бул жерде өнүккөнүн өзүм деле көрдүм. Мисалы үчүн көп нерсе өнүгүптүр. Кыргыз, Бишкек аябай кооз болуп баратат, жолдор жасалып атат. Эң башкысы порядок болуп келатат го деп ойлойм да мен. Ошонун баарын көрүп, анан дос балдар менен сүйлөшүп отурабыз. Мирбек, Атабек деген дос балдар бар. Кыргызстанга калбайсың, эмне кылып жүрөсүң аякта деп башташты ошол теманы. Кыргызстанга калам, буйруса келем. Бирок азыр келгенге бир аз мүмкүнчүлүк жок, себеби Америкада көп жумуштар бар. Бүтүш керек. Деп сүйлөп баштап эле кел деп эле, давай келем деп эле кол алышып эле, все келебиз давай деп ойлонуп баштадык да. Анан ошондон кеткен, ошол кезигүүдөн кеткенден кийин эле келинчегим экөөбүз ойлонуп баштадык. Азыр келе турган болсок мындай болот, план түзүпчү. Анан баары тең эле орусча айтканда позволяло да бияка көчүп келгенге. Биякта жашоо кызык, келсем эле кыздын үй бүлөм, эки кызым, келинчегим эмеде келишкен да, майдын 12-синде эле келген. Мен болсо июлдун 13-үндө, 14-үндө келдим биякачы. Анан келип кыздарыма жолугуп эле көптөн бери көрүшпөй эле сагынып эме кылып атсам, улуу кызым айтып атпайбы, мага бул жакта жагып атат дейт, биякта калбайлыбы депчи. Биринчи сөзү эле ошондой болгон да. Балдарыма дагы үй бүлөмө кызыктуу бул жердечи, жашоо жакшыраак Америкага караганда. Ошол себептен бияка көчүп келе бердик. Эмнеси менен кызык? Менче мындай салыштырып ойлосо, кызыктуулук жактан эми АКШда болсо, Кошмо Штаттарда эми
канча деген нерсе бар, канча штат бар, ар кимиси ар кандай культура, толтур адамдар. Менимче ал жакта көбүрөөк нерсе да. Кыргызстанда эми керкелерде бир ушундай ойлор болуп калат. Эми Кыргызстанда для развлечения ничего нету. Мындай киного барасың, паркка барасың, ошентип үйгө келип каласың деген ой болуп калышы мүмкүн да. Эң кызыктуусу бул деген жакындарың, досторуң. Мен бул жерде чөйрөм да. Ошонусу кызык мага. Себеби канча деген кинолор чыгат, мисалы үчүн закрытый показдарга барасың, күндө ар кандай иш-чараларга чакырат, аякка барасың. Мен ар бир иш-чарага баратканда үй бүлөмдү алып барганга аракет кылам да. Келинчегим да, кыздарым да көрсө депчи ошону. Мисалы үчүн жакында эле Мурас Юнайтед командасынын жаңы комплекси ачылды, Маштогол комплекси. Ал жерге президент келди, футбол федерациясынын президенти келди, Камчы Кыдыршаевич, Садыр Нуркожоевич жана аппарат ошол жерге тиешеси бар бардык кишилер. Мисалы үчүн келип эле Кыргызстанга келип эле ушундай нерсе болуп атат да. Келинчегимди, кыздарымды чакырып, ошол президентти көрүп, ошо ачылышты көргөн. Иш-чаралар. Ар кайсы иш-чаралар бул кызык. Андан сырткары достор, күндө кечинде чалышып эле бир жерден жолугуп, ар кандай жаңы пландар, темалар жөнүндө сүйлөшсөң болот. Мен сизди чакырып подкастка келип. Подкастка келдим, мисалы үчүн да. Ар кандай чыгармачылыкта досторум бар, алар менен жолуктуруп, мисалы үчүн кыздарыма деле жаңы жаңы кишилер, жаңы дүйнө ачылып атат десем болот да. Ошонусу менен кызык. Америкада көрдүңбү жанагындай эле. Максимум бир айда 2 жолу башка штатка барып ырдап, ошо чыгармачылык менен тиешеси бар иш-чарага барып катышып келиши мүмкүн. Калганы жумуш, күндө семейный быт, жумуш эле кыла бересиң да. Америкада иштебей койсоң болбойт. Бир күн иштебей койсоң артка кете бересиң. Аны уже Эрлан байке айткан. Көчөдө калып каласың деп. Да, ошол себептен эле бул жерде жашоо кызык. Жашоону кызык кылган нерсе бул ошол шаардагы бар нерселер, каруселдер же болбосо кинотеатрлар эмес, ошол жердеги сенин чөйрөң да, тааныш кишилериң, жакын адамдарың. Ооба, сиздерде бир ийгиликке жакындаган сайын же болсо өзүң чөйрөң кеңейткен сайын ушундай нерселер көп болуп турат экен. Кыргызстанда жашаш чындап эле кызыктуу. Мен да башында ойлоп чыгып, бирок канча Туркияда где-то 1 жума 2 жума жүргөндө эле аябай тажап кеткенмин. Ушу надо уже бул жакта эчтеке кыларга жок. Бул жака барасың. Бишкекке келгенде чындап эле досторуң чалып калат, жака барып каласың, өзүңүн жумушуң. Ошондо келдиңиз, рэптен дагы ошол жактан Америкада Кошмо Штаттан жакшы ырлар жаздырып келдиңиз. Бул жакта азыр кандай пландар болуп атат? Болду, ушул жакта калдым, анан башка өлкөлөрдө саякаттап турам деген болуп атабы? Ооба, ал максаттардын бири. Экинчи максат, мен дагы эле Америкага бара алам. Америкага барып келип турам. Ал жактагы иштерди улантууга аракет кылабыз да. Машина менен машина менен алектенген. Биздин Филадельфия шаарында трак оңдоочу жайыбыз бар. Улан деген досум, партнерим экөөбүздүкү. Ал иштери менен Улан ал жакта алектенет, мен бул жакта машиненин жумуштары менен да алектенем. Себеби менде баардык аукциондорго доступ бар. Бул жерден кимге машина керек болсо, ошол кызматтарды аткарууга да даярмын да. Бул мощный реклама болуп кетти, эгер машина кайрылгыңыз келсе, бул эми жашоо реклама кылгым келбей эле ушул нерсе жөнүндө сага айтып бериш керек болот да. Биз болсо реклама кылганга даярбыз, ошондуктан бизге кызматташуу боюнча жазып коюңуздар. Анан Бегиш байкеге кайрылсаңыздар болот, жаңы машина алып кетсеңиз. Антсек да болот. Рэптен да заказ кылсаңыз болот. Бирөөгө азыр жазасызбы, жана башында сүрүп кеткенде бирөөгө жакшы көргөн кызына эгер мындай ыр жазып бер десе. Жок, андай азыр жок. Азыр только жеңеме жазаса окшойт. Албетте. Сүйүүгө тиешелүү ыр болсо, баары тең келинчегиме арналат. Больше никого. Эми ар кандай образда чыгармалар болот да. Керки мисалы үчүн Фриман менен Самеска экөөбүздүн чогуу ырыбыз бар го, кетким келбейт. Ал жерде чынын айтканда келинчегим экөөбүздүн жашоодо болгон учуру деле эмес, просто ырга туура келсин деп фантазиядан чыгарган нерселер болот да. Ал Акыл байкенин эмеси, жашоосуна тиешелүү нерсе. Балким ошону мен түшүнгөнгө аракет кылып өзүмдүн окуямды чагылдырып бердим десем болот. Ушу ырлар боюнча сизде сүй жөнүндө ырларыңыз эң кооздо, менимче аябай сонун жагымдуу кылат. Анан ушул сүй жөнүндө мага аябай кызыктуу. Жеңем экөөңүздар таанышып, ушул эми ар бир эркектин үйлөнгөндөн кийин жаңы жашоосу башталат дейт го, өнүгүүсү башкача болот дейт. Ошо сиздин ушу үйлөнгөндөн кийин ушул үй бүлөлүк жашоо кандай болуп сезилди, анан кандай жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачты? Үй бүлөлүк жашоо мисалы үчүн бизге ата-энебиз айтып берет го, балам бала болгондо түшүнөсүң, ушул сыяктуу кептердичи, ошонун баары туура болуп чыкты да. Үйлөнгөнгө чейин менде мындай ой бар болчу, мен үйлөнгөндөн кийин жашоомду 180 градуска өзгөртөм деген.
ошого жеттим десем болот. Мурдагы мисалы үчүн үйлөнгөнгө чейин көчөдө эле жүрчүк да бизчи баарыбыз. Көчөдө эле жүрчүк, студияда жашачук. Выступление барып келесиң, кайра эле студияда жашайсың. Эч жака байланышың жок. Бош ары бери эле жүрө бересиң. Кээде пайдасыз эле жүрө бересиң да. Таң аткыча бир жерде калып каласың. Клубда барып выступать этип аякта калып калган учурлар эми мисалы үчүн бойдок кезде. Бирок ошол кезде мындай оюмдар болчу. Үйлөнгөндөн кийин 180 градуска өзгөрүш керек. Бардык вредный привычкаларды ташташ керек, туура эмес жолдордон чыгыш керек, жашоону өзгөртүш керек депчи. Себеби ал өзүңө жоопкерчилик аласың да. Ошону кылганга аракеттин үстүндө жүрөм, дагы эле десем болот. Бирок жашоо 180 градуска өзгөрдү. Эгер өзгөрдү десе, ушул дүйнө таанууда канчалык өзгөрдү? Демек, мен принцип түшүнөт атам, анткени үйлөнгөн адамдар, үй бүлөсү бар адамдар ал дайым үйгө шашат. Үйдө адам күткөндөр бар, жоопкерчилик көп. Бар эмес. Ар кандай адамдар болот, керкилер үйүнө шашпайт үйлөнгөндөн кийин делечи. Ар кимдин өзүнүн приоритети бар да. Мисалы үчүн ар кандай үй бүлөлөр болот, бирөөлөрдүн атасы үйгө жакын да. Балдарына жакын, үй бүлөгө жакын, үй бүлөгө көбүрөөк көңүл бурат. Бирөөлөрдүн атасы үй бүлөгө көңүл бурбайт, көчөдө жүрөт. Менимче бул нормада, наоборот, эркекте ошондой болуш керек. Ал деген бирөөсү дагы туура, бирөөсү дагы ката эмес да. Ким кайсы жол менен кетет ошондой. Сен эгер көчөдө көбүрөөк жүрсөң, эң башкысы пайдасы бар жерде жүрүш керек, албетте. Бирок көчөдө көбүрөөк жүрсөң, үй бүлөңгө көбүрөөк көңүл бура албай каласың да. Мисалы үчүн азыр балалуубузда балдарыбызды тарбиялаганга ата-эне экөө тең тарбиялаш керек да. Мисалы үчүн апа эле кечке тарбиялай берсе, кийин келечекте ал таасир тийиши мүмкүн да. Ошон үчүн баланс кармагыңды билиш керек деп ойлойм мен. Көчөдө да жүрүш керек, эркек анан үйдө да болуш керек да. Сиз могул үй бүлө тарбиялоодон сөзсүз түрдө Америкада үй бүлөлөрдү көрдүңүз, алар кантип тарбиялайт, кантип үй бүлөдө мындай кандай принциптер деп коет го, үй бүлөдө правилалар боюнча салыштырдыңыз сөзсүз түрдө? Жок, алар менен салыштырбайм, себеби көп деле көргөн жокмун, мисалы үчүн тарбиясынчы. Бирок билем, что Америкадагы жаш балдар баары тең мындай эмеде ачыгыраак да. Биякта жаш балдар көп мындай кичине жабыгыраак уялышат. Атакта баары тең ачык, кетип барат эле. Привет десең, ал сен менен саламдашып эле, анан сөзсүз түрдө сонун көйнөгүң сонун, кыз бала болсо прическаң сонун депчи. Мамасы да күтүп турат, ал сен менен сүйлөшкөнгө аракет кылат. Бул жерде андай аз да. Мисалы үчүн улуу лебайке, мен азыр өзү улуу лебайкем да, 32-дем турабы. Көчөдөн кетип барат эле бир кичинекей кызды көрүп, мамасы менен же болбосо ата-энеси менен кетип аткан болсо, кандай жакшыбы тиги бу деп баштасам, мындай өөнү учурайт экен да. Не кылып коркушу мүмкүн, уялышы мүмкүн. Ата-энесине, балага эмес, ата-энесине деле өөнү учурайт да. Америкада бир гана ошону айта алам, мисалы үчүн. Ал жерде баары ачык. Улуу кишиси деле кичинекей балалар менен деле сүйлөшүп кете берсең болот, ошонусу бар. Тарбия жагынан ошону эле көрдүм да. Өзүм ошого жакын болуп, балдар менен ушундай сүйлөшкөнгө аракет кылам да, кыздарым мененчи, мисалы үчүн. Чоң эле кишидей сүйлөшөм, ар кандай анын көйгөйүн угам, өзүмдүн оюмду айтам. Ошол жагын үйрөндүм десем болот. Бул суроону эмне үчүн берип атам, бирок анткени азыркы жашообузда аябай көп эмелер бар го, салыштырмалар бар го. Америкада балдар туурараак тарбиялайт, жок, биздикинде эле болгон жакшы, үйдө отуруп сүйлөткөздүрбөйт, тышында калган жакшы деп. Анан эми биз подкастты жаздырып аткандан кийин мындай бир чындыкты издөөнүн аракет кылышыбыз керек да. Мага кызыктуу, сиз кантип ойлойсуз, кайсыл принциптер менен балдар тарбиялоо бул туурараак? Кантсе балаң жакшы адам болуп өсөт? Окей. Ага чейин кыстырма, Америкада мисалы үчүн жаш балдардын тарбиясы штатка байланыштуу го дейм. Мисалы үчүн Нью-Йоркто, мен Нью-Йоркто баламды мектепке бергенге мындай каршы болмокмун да. Келинчегим деле ошондой өйдө. Өзү Нью-Йоркто мектепти бүткөн, университетти да Нью-Йоркто бүткөн, бирок экөөбүз тең ал жакта балдарыбызды мектепке бергенге каршыбыз да. Себеби ал жакта башкача принциптер менен үйрөтөт. Мисалы үчүн бир жакын таанышымдын кызы 1-класска барып калды. 5-күнү го дейм, кызы сабактан келип айтып бериптир да атасына. Ата ушундай мугалим келип 1-класска барып атат. Мугалим келип монтип айтты. Силер өзүңөр каалаган эмени полду тандасаңар болот. Кааласаңар кыз болсоңор болот, кааласаңар эркек болсоңор болот. Кичинекей бала эле. 1-класста бала айтып атат да. Бул биринчи жаман жагы, мисалы үчүн. Эч ким каалабайт да, мисалы үчүн Кыргызстанда эч ким каалабайт балдарын ошондой үйрөткөнгө, туурабы? Бизде мектепте ошентип айтса, баары уч барбы, эртеси ата-энесин баары өлтүрүп салат го дейм биздегилер. Албетте, ооба. Ошол жагы жаман, мисалы үчүн. Экинчиси, балдарды урушса, алар да айтат, эгер силерди ата-энеңер урушса, бизге келип айткыла деп. Барып сенин ата-энелик укугуңдан алып коюшу мүмкүн да, балдарыңды алып кетиши мүмкүн. Эгер мындай катуураак урушуп, балаң сага барып арызданып койсочу.
үчүнчү жагы мен кичинекей кызым көп эме жашы улуу кызым бир 2 жашында болгондо көп чыгып паркта сейилдечүбүз Нью-Йорктун өзүндөчү. Анан толтура бир 20 бала жүрөт да, 11-12 жаштагы. Баары тең эле ак, анан арасында бир кара бала бар болчу да, кичинекей скутерин тебип алып келет, анаша алып келет. Жана балдар кезекке туруп алышат, тиги алып күйгүзүп чегип баштайт, анан жандагылар 10-12 жаштагы балдар да, кыздар, балдар, ал жерде ар улуттун балдары бар. $1 берип бирден затяк кылышат да. Ошону көргөндөн кийин мен точно мындай болбойт деген ойго келгем да. 12-13 жаштан баштап эле көчөдөн ошону көрсөң болот. Болгондо дагы детский аянтчадан да, жаш балдардын аянтчасынан. Мындай балдарың үчүн коопсуз. Коопсуз. Анан тааныштар бар болчу, динге жакын, 5 убак намаз окуган балдар чоңоюп келатканда Нью-Йорктон көчүп кетишет, Чикагого көчүп кетишет, же болбосо ушул сыяктуу башка штаттарга да. Сиз азыр ошо кайсыл штатта жашадыңыз? Мен Нью-Йоркто 3,5 жыл жашадым, жарым жыл Филадельфияда. Филадельфияда кандай экен? Аякта Айырмачылык. көбүнчө Филадельфияда негизи биз Норз-Ист Филадельфия деп коет. Даунтаундан кичине өйдөрөөк, ал жерде бүт СНГшниктер жашайт да. Грузиндер, орустар, украинецтер, кыргыздар, өзбектер. Өзбектер көбүрөөк, бирок ошондо СНГ жашайт. Анан көбүнчө эме го дейм, ошо орустардын тарбиясы сыяктуу окшойт Филадельфиядачы. Кандай болсо бир аз жакыныраак биз. Көп динге жакын кишилер, мисалы үчүн өзбек, кыргыздар бала бакчага бербейт балдарын. Өздөрү эле үйүндө тарбиялашат да. Биз бала бакчага берип көрдүк. Нью-Йоркто бир аз башкачараак болчу, себеби Нью-Йоркто бала бакчабыз жакшыраак болчу да. СНГнын балдары да келген болсо, баары тең тарбия көргөн, ошо Америкада чоңоюп калган жаштар болчу десем болот. Эми ымыркайлар да алар 1-2 класстар эмес, 3-4 жаштагы эмелер, өспүрүмдөр. Филадельфияда болсо мындай кичине тентегирээк орустардын балдарына кездештик да. Мисалы үчүн мен кызым 4 жашта эле, жарым жыл мурун да, 4 жашка жакындап калган кезинде орусча жаман сөздөрдү билчү эмес да. Жаман сөздөр дегенде тупица деген сөздү билчү эмес да. Мисалы үчүн Филадельфия садикке барып келе, мама, меня этот назвал пицца депчи. Он сказал ты пицца деп айтып атат да. Биз деле түшүнбөй эле, кандай эмне сен пицца бирдеме кылып аттың беле деп эле, кийин жетип атпайбы, тупица деп айткан экен деп жан. Келинчегим дароо эле эртеси барып, ушундай деп айтыптыр, айтып койгула, биздин кызыбыз андай сөздү билбейт, айтпасын депчи, жакшылап карагыла деп. Ушундай тентек СНГшниктин балдары болду эмеде, Филадельфияда. Жеңем тууралуу. Жеңем Америкада өскөн да, америкалык кандайдыр бир көз караштарды да билет, биздин көз караштарды билет. Сиз болсо Нукура Кыргызстанда жашап, Нукура Кыргызстанда өскөн жигитсиз да. Экөөңүздөрдүн көз караштарыңыз сөзсүз түрдө мындай туура келбеген учурлар да болду болуш керек. Албетте. Туура келгенде болуш керек. Ошол моменттер мага өтө кызыктуу да. Анткени ошо штатта өскөн адамдын ой жүгүртүүсү башкачараак болот, Кыргызстанда ой жүгүртүүсү башкача болот. Ошол жакта кандай салыштырмаларды айтып бере аласыз? Ушул жерде жанагы экөөбүздүн темабызга сенин сурооңо келсе болот да, кайсы принциптер менен тарбиялаш керек депчи. Мисалы үчүн үйгө жакын болгон атанын тарбиясын көргөн кыздар да, менин келинчегимчи мисалы үчүнчү, Америкада чоңоюп өсүшсө дагы американецтерде эмес көз караштары. Алар ошол мен папам дейм, папамдын тарбиясын көргөн кишилер да. Папам болсо мындай Кыргызстанга аябай жакын киши. Бул жерде дагы Кыргызстанга мамлекеттик кызматта иштеген ишкер болчу. Ошон үчүн келинчегим менин жакын досум да, ал менен сүйлөшкөндө мен ушундай көп нерселерди билем да. Тактык, түз көз караш, мындай эч кандай бирөөнүн артынан жаман сүйлөмөй жок. Ушундай нерселердичи. Себеби ата-энесинин экөөнүн тең тарбиясын көргөн да. Ошо принцип менен чоңойгон. Эки ата-эне тең катышыш керек деген. Анан Американы дагы жакшы билишет. Американы да жакшы билишет. Келинчегимдин эң жакшы көргөн менде анда жакшы көргөн эме качество да, сапаты бул Кыргызстанга тартат да, аны чардаймчы. Кыргызстанга келип жашайбыз, балдар мектепке барайын деп калганда Кыргызстанга көчүп келип мектепке Кыргызстандан беребиз дегенчи. Ошонусу мен да урматтап баалайм да. Көп киши Америкада 15 жыл жашагандан кийин Кыргызстанга келгиси келбейт да. Ооба. Мен го барып 3,5 жыл, 4 жыл жашап келдим мен түшүнсө болот, мен Кыргызстанда чоңойгон, бул жака көбүрөөк байлангам. Бул жакта еще популярдуусуз. Бул дагы ал дагы өзүнүн эмесин ойнойт. Ролун. Демек, жеңемди тарбиясы кыйын болот экен. Мен деле көп досторум бар, тааныштарым бар, ошо Америкада өсүп калгандар, алар бир аз башкача болуп кеткендер бар, ойдолору өзгөрүп кеткендер бар. Бирок мага кызыктуу да, сиз эми жеңем менен канча жыл жашагандан кийин билесиз да, жеңемди
тарбиялоодо дагы кандай факторлор бар ушундай Кыргызстанга сүйүүсү калышында? Анткени биз мигранттар да көп көрөт да. Биз кыргыздар дүйнө жүзүндө көппүз да. Жакында дүйнө жүзүнүн мас болбосок эле ушуну көрүп барабыз эле. Аларга мындай бир керк ата-энелер бар да, ушу балдарыбызды кантип өстүрсөк болот, ушул башка чет өлкөдө жашоот, бирок Кыргызстанды сүйөт тургандай кылып өстүрсөк болот деген кишинин көбү бар да. Ал үчүн ошо ата-энесинин дагы Кыргызстанга болгон сүйүүсү болуш керек го дейм. Бизде өзүбүздө эмне бар болсо, ошону биз балдарыбызга өткөрүп бергенге аракет кылабыз да. Эң жакшы сапаттарыбыздычы, эң жакшы сүйүүбүздү, жакшы привычкаларыбызды балдарыбызга өткөрүп бергенге аракет кылабыз да. Ошо эгер сенде өзүңдө бар болсо, кайсы өлкөдө, кайсы жерде жашабасаң дагы балдарыңды да ошого үйрөткөнгө аракет кылат экенсиң да. Мисалы үчүн мен улуу кызымды тарбиялап баштаганда ойлочумун да, ал Америкада көп азыркы 4 жаш болсо, 4,5 жаш болсо, бир 3 жыл 8 айын Америкада чоңойду да. Ошол учурда англисче эркин сүйлөп, анан мультфильмдерден, анан үй бүлөдөгү биз өз ара аялым экөөбүз көбүнчө деле кыргызчага караганда орусча көбүрөөк сүйлөшөт окшойбуз үйдөчү. Ошону көрүп орусчанан англисче билет, кыргызча билбейт. Анан кайнеси менен тайтасыныкына барганда алар кыргызча сүйлөйт да. Жалаң кыргызча сүйлөшөт. Анан түшүнүп, бирок сүйлөбөй калганда, мен ойлочумун кичинекей кезинде бир аздан кийин кыргызча сүйлөп үйрөтүп баштайм, анан кыргызча үйрөнүп алат деп. Анан бир 3 жашка келип эле ушинтип баштаганда кыргызча бирдеме сүйлөчү десең, мен Кыргызстанды жакшы көрөм дечи да. Ошондо ойлонуп баштадым да, кыргызчаны үйрөтүш керек экен, орусча менен англисчени үйрөнүп алат экен деп. Бирок азыр Кудайга шүгүр 6 айдын ичинде толук кыргызча сүйлөп калды кызымчы. Кыргызча сүйлөгөнүн угалы баары сүйүнөт. Америкада туугандар, бияктагылар баары тең эрип эле кыргызча сүйлөчү дей берет да. Көрсө мен ошо бир жагы балким катачылык да, кичинекей кезинен эмес, тиги жаш кезинен баштап үйрөтпөгөнгө. Бирок азыр Кудайга шүгүр бат эле жетип алды десем болот. Бул жерде инсайт балдарга кыргыз тилди жаш кезинен бери үйрөтүп. Айлана чөйрөдөн экен баары бирчи. Үйдө кандай кайсы тилде сүйлөсө ошол тилде чыгат экен да. Кыргызча кечке сүйлөй берсең, кыргызча сүйлөп баштайт. Бул өтө мындай кызыктуу болушу мүмкүн, анткени ушул Кыргызстандын рэптин номер 1 аткаруучусу кыргыз тилинде, анан кыз орус тилинде сүйлөдү. Албетте. Жашоодо жөнөкөй эле адамбыз да, идеальный болуп, жашоодо кечке эле кыргызча сүйлөп, же болбосо Кыргызстанды тиги бу дей бербейбиз да. Ошого байланыштуу мен үчүн эч кандай эмеси жок да, мындай таң калыштуу болбош керек деп ойлойм. Менчи ушул эмелер да бар го. Мен ура патриоттор деп коем да. Баарын эле кыргызча сүйлөө деп эле жүрө бергендерчи. Бир мындай даже видеоролик көрүп калгам, бир бир жигити менен кызыбы же күйөөсү менен аял урушуп баратыптыр да орус тилдечи. Ты дура, из-за тебя деп туруп, тиги бетке бир чабат да. Бетке бир чапса, эй, кыргызча сүйлөйсүңөр деп коет экен да. Кыйсына кылбай. Эмнени айткым келет, ушу ура патриоттор кыргыз тилинде сүйлөө дейт, бирок сен кыргыз тилиге кандай салым коштуң десе, эчтеке деп жооп бере албайт. Анткени ал кошуп аткан деле аны деле салым катары көрсө болот, себеби ал кишилер жок болсо кандай болот? Янында алардын да өзүнүн ролу бар да бул багыттачы. Алар жок болсо, мисалы үчүн, сен ал жөнүндө ойлонмок. Балким ойлонмок эмес, напоминание катары. Напоминание же, это же хорошо. Анан алар жок болсо, алардын себебинен да кыргызча сүйлөп баштагандар көп да. Бир аз ойлонуп калгандар. Өзүнүн орну бар. Бирок бизге жазбаңыздар, мен түшүндүм. Мен кыжырым келип кетет, анткени эмнеге керки чыгарыштарым орусча жаздырам да, анткени адамга жараша да. Ошол эле Самат кыргыз менен ал Москвада өссө, орус тилде жаздырабыз да. Бирок ошондо урушуп эме кылып, бул жерде эркин эле болуш керек да. Кайсы кишиге кайсы тилде ыңгайлуу болсо, ошол тилде сүйлөй бериш керек деп ойлойм. Керек болсо англисче сүйлөшсө болмокпуз, Мисалы үчүн кыргызча биз өзүбүз деле орусча сүйлөйбүзгө көчөдө жүрүп элечи. Анан башка бирөөнү кыргызча сүйлөө дей берген дале туура эмес. Эгер ал кишиге ыңгайлуу болсо, ал киши менен кыргызча сүйлөшсө болот. Бирок канчалык көп киши кыргыз тилди билген, бул жакшы. Кыргыз тил бул биздин эгемендүүлүгүбүздүн бир бөлүгү да. Ал жок болсо эгемендүү болбой калабыз. Тилибиз, жерибиз, элибиз. Ушул жерден барып эне тил дегендерди угуп келгиле. Угуп келгенден кийин дагы ушул Кыргызстан жөнүндө уланткым келип атат. Кыргызстан мамлекети боюнча сиз өзгөрүүлөрдү көрдүңүз, айттыңыз го, жолдор курулуп баштаптыр, авиацион болуп баштаптыр, мага жакты депчи. Кыргызстан жөнүндө дагы эмне айтып кете аласыз ушул өзгөрүүлөр боюнча? Эми сиз көп эле өзгөрүүлөр байкайсыз да, мен байкабайм. Финансылык өзгөрүүлөр аябай көп. Финансылык. Кишилер мурдага караганда көбүрөөк акча тапканга мүмкүнчүлүктөр пайда болуптур. Мен ошону көрдүм да. Албетте бардык нерсе кымбаттаптыр мурдага караганда, бирок ошого жараша айлык маяна да кымбаттаптыр да. Дагы
бир гана мамлекеттик кызматкерлерде эмес, жалпы элде бизнесмендер жакшыраак өнүгүптүр. Көп киши бизнес менен бутка турганын көрдүм. Аябай кубандырган нерсе. Биздин бизнес ишкерлерибиз чет өлкөлөргө чыгып сатып атат. Ошол эле бизде Куликовдор, дагы толтур бизнесмендер, ишкерлер Кыргызстандын ичинен да калып эмес, бирок Кыргызстанда өсүп чыгыптыр, башкаларга саткандар көп болуп атат. Албетте. Спорт деле өнүгүп атат туурабы? Спорт кандай өнүгүп атат? Бир гана, мисалы үчүн бизде эң атактуу спорт бул күрөш да. Азыр күрөштөн башка спортко да көңүл бурулуп атат деп ойлойм. Анан алар дагы чет өлкөлүк ареналарда бир жетишкендиктерди көрсөтүп атат туурабы? Бул жагы да бир өнүгүү. Майда өнүгүүлөрдү айтсак, мисалы үчүн камоктор жок, бусиктер алынган, троллейбустар жок. Элдер дагы мисалы үчүн фит эмелер, Toyota аябай көп эмес белем мурда. Азыр минималдуу алып караганда эле 2017-18 жылкы Hyundai, Kia болсо дагы бирок жаңы туурабы? Машиналар жаңыруулар болот. Сиз эми машиналарды жакшыраак байкап калдыңыз. Сөзсүз түрдө көзгө учуруучу нерсе да, мисалы үчүн мурда Жигули, Москвичтер толтура болчу, алар деле жок эсе болуп калыптыр. Машиналарда номерлерин байкап атасызбы, айдап жүргөндө 777, баардыгы эле простой адам жок бул жакта Бишкекте. 555, 777. Понт деп деле айтса болот, себеби бул азыр оңой эле доступный да, себеби көп комбинация бар, кооз кылып ала ала турган. Бирок баасы көп деле кымбат эмес. Мисалы үчүн толтура комбинация бар да, шаардын ичинде канча миллион машина бар болсо, ал жерде бир 15 миллион кооз комбинация бар да. Эгер шаарда 35 миллион машина болгондо, ошондо могу кымбат или кооз комбинациялар понт болуп эсептелмек го дейм да. Мындай понт эмес, просто жеңилдеп алынган. Өзүң ошондой кылып алган оңураак да. Кичине мындай өзүң ким келип атканын билдирип. Анда өз ким келип аткан жол болсо өзүң үчүн деле приятно да. 01001 деп ала алсаң болот мисалы. Мен сиз машинаңызды көргөнгө жетишкен жокмун. Сизде кандай номер бар? Менде номер бар, бирок машина жок. Наоборот. Менде досторум көбүндө эле ар кандай машиналар бар, салондор бар. Мен өзүм да машиналар менен иштешкенге байланыштуу азыр машина алганга жетише элекмин. Азыр машинага кайтып келебиз. Бирок машинага чейин ушул өзгөрүүлөр боюнча сүйлөшүп кетип атпайбызбы? Бул го макул. Инфраструктура же болбосо дагы бир жактар өзгөрдү деп айтсак болот. Бирок ой жүгүртүү жагынанчы адамдар менен сүйлөшүп көрүп атасыз да. Ал жакта адамдар менен сүйлөшүп, бул жакта адамдар менен сүйлөшүп, биздин ой жүгүртүү деңгээлибиз, Кыргызстанда жашаган адамдардын деңгээли канчалык өстү? Мисалы үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөр эми эле пайда болбодубу? Мүмкүнчүлүк пайда болгон сайын көз караш дагы өзгөрөт деп ойлойм да. Адамда эгер канчалык акча көп болсо, адам ошончолук мээримдүүрөөк болот деп ойлойм. Адамда канчалык акча аз болсо, ал ошончолук мындай жырткычыраак болот да, себеби анын оюнда бир гана азыр барып добыча алып келиш керек, выжалага чыгып, өзүн өзү куткаруу биринчи орунда болуп аткан үчүн ал элдер жөнүндө көп деле ойлобойт да. Азыр мүмкүнчүлүктөр пайда болуп атат, эгер акча да пайда болсо, элдин да көз карашы өнүгөт го, өсөт го деп ойлойм. Бирок мурунка караганда өсүптүрбү? Бир аз бар. Ооба. Кандай болбосо дачы бул сенин родной өзүңдүн элиң да. Кандай болбосо да жакшы көрөсүң. Жаман көрүп атса да, кезекти сактабай атса дагы, сени сөөп кетсе дагы, башка бирөөнүн сага мээрим төгүп койгонго чет өлкөлүк башка жарандын башка улуттун өкүлүнүн мынтип мээрим төгүп койгонуна барабар десе болот да. Чындап эле ошондой, чет өлкө жака чыгып ошол жерде көп жашап келгенден кийин ошол нерселерге көңүл буруп каласың. Мен эмнени байкагам, Москвага барып келгенде, Москвада жүрдүм, ага чейин эле баргам, бирок көптөн бери барбай унутуп калып, дагы бир жолу Москвага барып келгенде, адамдардын көчөдө басып жүргөн мындай жүздөрүн көрөсүң го, көргөндө баары эле угрюм, баары эле Москвага сиз деле ушундай болчу го, баары эле моундай, анан ушу адамдарды көргөндө акасы бул да энергия берет экен да. Сен жаныңда өтүп бараткан адамдарды көрүп, бул да энергия алат экенсиң, өзүңө бир кандай бир эмоция топтойт экенсиң. Кыргызстанга келгенде Бишкекте бир аз басып карасам эле элдин баары эле шашпай, күлүп эле, жылмаюу менен жүргөндө, ошол жерден жылуу сезимдер пайда болот экен. Ушу Кыргызстаныбыз аябай неделе солнечный Бишкек деп жөн айтпайт турбайбы, бул жакты сезип баштайт экенсиң да. Ошондуктан кантип коет эле, бай өлкөнүн эли саякатчы, кедей өлкөнүн эли саясатчы дейт. Ошондуктан саясатчы болбой, саякатчы бололу, аракет кылыш керек. Туура. Машина боюнча. Мен чынын айтканда машинада такыр түшүнбөгөн адаммын. Машиналарга мынчалык деле кызыкпайм деле, түшүнбөйм деле, эчтеке айта албайм. Бирок сиз тарыхчаларыңызды көрүп, көп азыркы учурда бизде Кыргызстанда машина аябай темасы аябай популярный болуп атпайбы, бизнес жаатында да, көп жааттарда. Мага кызыктуу ушул машина менен алектенип аткан нерсе, эмне кылып алектенесиз? Эмне кыласыз? Ошондо аукциондон утуп, машиналарды алып келип, сатып, ошо Америкада
аукциондон машина алып чыгып Американын эле элине сатабыз. Американын эле же элине ошол жактагы эле. Буга чейин бир да жолу кыргыз биздин мекендешке машина саткан эмесмин. Жалаң америкалык кишилерге американецтерге сатабыз, же болбосо түрк, же болбосо максимум грузинге чейин эле да. Ошо менен алектенебиз, өзүбүздүн мекендештерге аукциондон алар каалаган унааны өзүбүздүн акыбызды алып чыгып бере алабыз. Америкадан Кыргызстанга кээде машина жөнөтөбүз, бирок өзүбүздүн акчабызга эмес, кардардын заказы боюнча да. Бул выгодноло, эгер бул жакта Кыргызстандан машина сатып алгандан көрө кошумча штаттан сатып алсам мага $50,000 машина сатып ала турган болсоң, Америкадан алып келген ыңгайлуу болот. Ага чейинки алып келсең, мисалы үчүн Camry 70, 75, 80 деп көп эле сурайт да, аны бияктан эле алган оңорук. Бул машина жарышы экен. Кымбатыраак машина болсо ал жактан алып келген жакшы. Сиз азыр менин түшүнүм боюнча бул жактан да ошону өнүктүрөйүн деп атасыз. Машиналарды алып келип, бул жакта как представитель катары болуп калат деген сынды. Бул жердеги ал биздин Америкада компаниянын өкүлү болом да. Мен ошону дайыма сезип болуп тургам да. Мындай айтканда жакында жаңылыктар болот экен машиналар. Буюрса. Эсилчө ал жакта жигиттер бар, баары тең коюлган. Биз бул системаны ал жактан коюп анан келдик. Партнерлор мен мисалы үчүн бул жерде кардар менен сүйлөшүп, бир машинени заказ кыла турган болсо, анын көзүнчө эле аукционго кирип ошол эле баага сатып алабыз. Анан акча тияка которулат. Ал жактан барып аукциондон машинени биздин ал жердеги жумушчубузга алып келебиз, машиненин баарын карайбыз, жолго салып жиберебиз. Биякта мен тосолом да. Бул мына айткан сиз да бир ишкерлик мындай аралашып баштапсыз да. Экинчи орундагы ишкерлик менин багытым десем болот. Биринчи орунда чыгармачылык. Кыргызстанга келгенден кийин чыгармачылыкты өнүктүрөйүн деп чечтим да. Бул экинчи ишкерлигиңиз, бизнес жааты бул эми такыр чыгармачылыктан өзгөчө нерсе да. Кандай айырмачылык? Ал жерден деле чыгармачылыкты колдонсо болот да, креативди колдонсо болот деп ойлойм. Бул эми азыр ишкерлерге инсайт болсун. Ишкерлер үчүн сурап коеюн. Кантип креатив ушул ишкерлигиңдин күчөткөнгө жардам берет? Канчалык пайдасы көп? Мен өзүм деле бизнестемин да, жаңы инсанмын десем болот да. Мен деле бизнести көп түшүнө бербейм, ошон үчүн ал жөнүндө инсайт или мындай багыт көзөмөл бере албайм го дейм. Андай адам эмесмин го дейм деп. Бизнес идеяларды айтканчы. Аны бизнесмендер айтса туурараак болот го дейм. Мен өзүм ошо машина жагын бир аз билем. Менин партнерым машинени бир аз эмес жакшы билет. Ошол аркылуу экөөбүз мындай кеңешип иш кылабыз да. Машиналарды туда-сюда, лям туда, лям сюда. Көп эле темалар сүйлөшүп толду. Планшет пайда болду. Демек, сизге кыска суроо жоопторду же болбосо узун жооп бересизби? Сиз өзүңүз тандооңуз, бирок биз узун суроолор баарына беребиз. Сизге да аябай бергим келип турат. Окей. Оюңуз кызыктуу. Окей да. Кеттик. Акча деген эмне? Акча деген өзүңдүн максатыңа жетүүчү бир рычаг. Бир учурда канчалык көп сумманы колуңузда кармагансыз? $80-90 миң. $80-90 миң. Ал акчаны кайсыл жакка кетирдиңиз? Өз багытына кетти. Өз багытына бул кайсыл тарапка? Чыгармачылык, үй бүлө? Жок, бизнес тарапта. Бизнес тарапка. Кантип эле сиз эң көп сумма канча акча таба аласыз келечекте? Чексиз го дейм. Чексиз. Сүй деген эмне? Сүй деген бир сөз менен айтканда бул урпактарды улоо, бул жашоодо из калтыруу. Эгер бир сөз менен айтпасачы? Бир сөз менен айтпаганда бул рахат да, эң сонун нерсе да бул дүйнөдөгү. Эң керектүү, эң сонун нерсе бул сүй. Эң чоң сүйүңүз кимге арналган? Эң чоң сүйүм албетте биринчи апама, анан келинчегиме. Эмнеге биринчи апаңызга келинчегиңиз? Просто бул аябай популярдуу эме го. Апам жок болсо келинчегиме да арнай албай калмакмын да. Же болбосо кыздарыма да арнай алмак эмесмин. Башка эч кимге арнай алмак эмесмин да. Бактылуулук эмнеде? Бактылуулук туугандарыңдын аманчылыкта, ден соолукта болушу болот. Сиз бактылуусузбу? Албетте. Эң чоң кыялыңыз? Эң чоң кыялым ушунчалык көп акча табып, чоң больница салып бергенге. Чоң больница. Эмнеге больница? Бул кыял каяктан келди? Көп жерде, мисалы үчүн ковид убагында югка барып келгем да. Жалал Абад, Ош, Баткен. Ошол кезде көп кездешкен учурлар болгон. Анча эмес имараттарда кабинеттер жетишсиз, же болбосо дарыгерлер жетишсиз болгон. Техника жетишпейт. Ден соолук бул биринчи орунда да. Эгер ушунчалык көп акчам бар болсо, больница салып бермекмин көп жерге. Элдин ден соолугуна салым кошмокмунсуз деген, э? Сиз үчүн эң чоң мүмкүнчүлүк? Мен үчүн эң чоң мүмкүнчүлүк бул жашоого дейм. Жашоо келгениңиз эле, ушу жашоого келген бул эң чоң мүмкүнчүлүк. Жашоо деген сиз үчүн эмне өзү?
Жашоо бул жогоруда айтылган эле нерсе: сүйүү, ата эне, туугандар, ден соолук, ийгилик, бирөөгө жакшылык кылуу, элге пайда тийгизүү. Сиз жана айтып кетпедиңиз, ошо из калтырган келип депчи. Сиз артыңызда кандай из калганын каалайсыз? Анан ушул Бегиш деген атты укканда кандай ассоциация пайда болгонун каалайсыз? Пайдалуу. Пайдалуу. Адамдын эң башкы сапаты? Боорукер болуш керек го дейм адам. Боорукерлик. Кыргыз болуу деген кандай экен? Кыргыз болуу деген эмне? Кыргыз болуу дегенби? Кыргыз болуу деген негизи мындай жогорудан алып караганда баарыбыз тең ар кайсы улуттун өкүлдөрүбүз. Анан өзүбүздүн маданиятыбызды, тарыхыбызды башка элдер менен баарлашканга жеткизе билишибиз керек да, ошол кыргыз болуу. А болбосо баарыбыз тең эле инсанбыз да, айырмасы жок, кайсыл улуттанбыз. Баарыбыз тең пайда алып келип, жаман элге бир зыян келтире турган нерседен алыс болсок эле ошол жакшы болот. Кыргыз тилине болгон мамиле кандай болуш керек? Эне тил. Бул биздин эне тилибиз. Эң биринчи орунда биз ушул тилди билишибиз керек деп ойлойм. Эркин сүйлөй албасак дагы ошол тилде сүйлөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Ал тилди улантып кетиш керек. Ансыз болбойт. Сиз накта деген сөздү кандай түшүнөсүз? Накта деген оригинал деген, настоящий. Сиз нактасызбы? Аракет кылам. Кыргызстандагы эң накта адам сиз үчүн бул ким? Андай адам жок го дейм. Андай адам бир да көрсөңүз. Баары жасалма. Жасалма эмес, баары тең накта болууга аракеттин үстүндө. Эгер көрөрмандар канча көрүү же канча жактыруу чогулса, экинчи жолу келгенге даярсыз конокко? Ооба, эгер керек болсо сөзсүз түрдө келгенге даярмын. Бир цифраны айтып койбойлубу? Мен YouTube'да көп чыггандыктан, эгер 15 000 жактыруу чогулсак, ушу подкастта, сиз экинчи жолу келгенге даяр болосуз. 25 000 кылсаң. Деңгээлди көтөрүп, 25 000 жактыруу болсо, экинчи жолу келип да маекти улантабыз. Анткени көп тема бар сүйлөшкөнгө. Бүтпөйт экенбиз, Бешбекке сүйлөшсөк отура берет экенбиз. Ошондуктан 25 000 жактыруу бассаңыздар, Бешбекке келип экинчи бөлүк жаздырабыз. Бул жакта комментарий жазып туруп өзүңөрдүн оюңарды билдиргенди унутпаңыздар. Анткени биз көп жаатта сүйлөшүп кетпедик. Ошо жаатта өзүңөрдүн оюңарды калтырып кетсеңиздер, же сиз бала тарбиялоочу болсоңуз, ошо бала жөнүндө сонун бири-бирге пайдалуу эле алып келип турсак, бул кандайдыр чоң бакыт. Ошондуктан урматтуу көрөрмандар, ушул жерден көргөнүңүздөргө рахмат. Жактыруу басканды унутпаңыздар. Анан Бешбекке сиз ушул камерага айтып өзүңүзгө, элиңизге сөздөрүңүздү билдирүүңүз. Ушул Америкадан келгенден кийин кандайдыр бир өзүңүзгө, элиңизге билдирип жазып кетсеңиз. Биринчиден рахмат. Көптөн бери сүйлөгөнгө башында ачыла албай, мындай бир ыңгайсыз болдум окшойт деп ойлойм. Буюрса дагы көрүшөбүз, дагы баарлашабыз. Ошо көрөрмандардын баарына ийгилик каалайм. Бардык жакшылыктарды каалайм. Буюрса сөзсүз түрдө көрүшөбүз. Бул жерден көрүшөбүз. Подкасттардан, концерттерден, сахнадан, көчөдөн. Кстати, концерт жөнүндө айтып кетпейсизби? Качан концерттериңиз болот, чтобы элдер мындай мүмкүнчүлүк алып сиздин концертиңизге катыша алсын деп? Бишкекте концерт ойдо, азырынча датасы жок. Чет өлкөлүктөр бизге мигранттарды көрөт, аларга да мындай билдирүү болуп кетсеңиз. 30 ноябрь Лондон, буюрса Бакыр экөөбүз барабыз. 2-3 күндөн кийин 27 октябрь Москва. Ага чейин жетишебизби, бул эфир чыгабы чыкпайбы билбейм. Жетишпей калабыз окшойт. Ошо эң жакын концерттердин бири эле бул планда коюлган, ошо 30 ноябрь Лондон. Бирок эң башкысы биздин соц тармактарыбызга катталып, ал жак жаңылыктарды окуп калганды унутпаңыздар. Менде дагы бир ойлор бар. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, Бишкекте концерт кылып барсаңыз, за кулисами мен бир нерсе тарткым келет. Ойлорду, эмоцияларды. Ошондуктан катталганды унутпаңыздар, жактыруу басыңыздар. Бешбекке сизге чоң рахмат. Ушу келгениңизге, маек куруп бергениңизге мен үчүн бул сыймык болду. Сиз менен сүйлөшкөн да сыймык болду. Менимче дагы келечекте көрүшөбүз деген бар. Буюрса. Анан Улукман братан, Бакыр качан келесиңер? Силерге салам. Ошондуктан рахмат. Бул Накта подкаст болду. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө.